Мени рахмат Айгерим. Анан записти дагы неме кылып коебуз, группага таштап коебуз, как обычно. Саламатсыздарбы, урматтуу депутат айымдар. Келип кирген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм баарыңыздарды. Биздин жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын клубунун чай сүйлөшүүсүнө кош келиңиздер. Менин атым Салия Акулова. Мен жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын клубунун асаатчысы болом. Бүгүнкү чай сүйлөшүүнүн темасы бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын жылдык планын иштеп чыгуу боюнча. Бул тема бизде планда жок болчу. Бирок силер өзүңөр жазып, телеграм группага жазып, суранып, ошол биз планды как раз январь айында план түзүп атабыз. Анан план түзүүдө ошондой неме болуп атабыз, кыйналып атабыз, кантип түзөбүз, особенно жанагы биринчи созов депутат болгондор. Ошондуктан ошол немени биз как внеочередной чай сүйлөшүү кылып киргиздик. Анан бүгүнкү иш-чаранын дагы уюштуруучулары бул Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы. Анан силер уже көрүп атасыңар болуш керек, биз октябрдан бери постоянно эле жанагы борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте неме кылабыз да, өткөрөбүз да иш-чаранын баарын. Биз ошондой неме түзгөнбүз, биргеликте совместный план түзгөнбүз. Ошону именно силердин жана окутууларыңар, силердин жана ушундай чай сүйлөшүү, консультациялардын баары ошондой биргеликте ошол борбордук шайлоо комиссиясынын биргеликте өткөрүлүп атат да. Анан кыскача эле неме боюнча, эреже боюнча айтып кетсек, баарыбыз уже жакшы билгендей, звукту өчүрөбүз, бири-бирибизге тоскоол болбогондой кылып, особенно спикерибизге тоскоол болбогондой кылып, анан суроо берем дегенде эле, суроо берем же комментарий айтам десеңер эле, могу астында реакции деген немеде кол көтөрүү деген неме бар. Реакции дегенде бассаңар, эң астыкы панелде реакции деген бар. Ошол жакта поднять руку деген бар. Ошону бассаңар эле экраныңарга мындай кол чыгып калат. Ошондо биз билебиз, силер значит суроо бересиңер же комментарийиңер бар деп, анан сөз беребиз. Ушинтип очереддешип неме кылып турсак, суроо берип же сүйлөп турсак. Ошондой. Анан бүгүнкү биздин спикерибиз баарыңар эле тааныйсыңар уже жакшы. Бул Аваскан Ормонова айым. Аваскан айым уже канча бир нече ушундай чай сүйлөшүүлөрдү өткөрүп берген, спикер болгон. Ошондуктан ошо Аваскан эжеге жанагындай ушундай тема ушундай керек экен деп биз сразу эле ошо Аваскан эжеге кайрылганбыз. И Аваскан айым, конечно же, өткөрүп берем деди. Ошон үчүн Аваскан айым, сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, урматтуу депутаттар. Биринчиден баарыңыздарды жаңы жылдан кийин бүгүн биринчи жолу көрүп отурам. Баарыңыздарды ушул жаңы жыл менен куттуктайм. Жаңы жыл биздин депутат айымдар үчүн, ошол биздин аялдардын клубу үчүн аябай ийгиликтүү жыл болсун. Биз ушул күнгө чейин аябай көп окуулардан өттүк, бири-бирибиз менен тажрыйба алмаштык. Мен ойлойм быйылкы жылы мына ошол алган билимдерибизди практика жүзүндө пайдаланып, 2023 жылда жасаган жумушубуздан дагы көбүрөөк мындай жыйынтыктарды көрсөтөбүз деп ойлоп жатам да. Ошон үчүн ошондой жакшы ийгиликтерге жетишели. Анан дагы жана күнү тиги группада анчейин айта албай калгам, ошону айтып коеюн дегем. Эми жалаң депутат айымдар болушубуз керек, билбейм дагы кимдер бар дегендей. Биздин ушул аялдардын клубу, ошо аялдар менен иштесек жакшы болот экен. Кээ бирде ошол маалымат аябай таркаганда кечиндеси топтолуп алып эле эмнелерди окуп эмне жасап атасыңар деген кызыгуулар дагы аябай көп экен да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ушул биздин аял депутаттардын ошол баягы потенциалын көтөрөбүз, ишиндеги бир ийгиликтүү иштерди жаратабыз, жана ошондой эле сүйлөп аткан сөзү, жасап аткан жумушу жугумдуу жана мындай эффективдүү болсун деген бир жакшы ойлор бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, что ошолорго кошулабыз го деп. Ал эми бүгүнкү ошол суралып аткан жергиликтүү кеңештин жылдык иш планы бул аябай негизги бир мындай иш-чаралардын бири болуп эсептелет. Анан эми бул жерде көптөн бери бири-бирибизди таанып, көптөн бери иштеп, төрайым болуп иштеген эжекелерибиз бар. Анан ошол жерге да кошумчалап кетишесиңер, эгерде кандайдыр бир кошумчалар боло турган болсо. Ал эми мен көбүрөөк ошол өзүмдүн бүгүн сиздерге бөлүнүшө турган тажрыйбам, эми ошо чай сүйлөшүүнүн үстүндө сүйлөшө турганыбыз, биринчиден укуктук ченемдик актыларды билишибиз керек, ошого токтолом. Андан кийин болсо ошол негизинен
бүгүнкү күндө айылдык кеңештин иш планын бекитүүдө кимдер негизги ролдорду ойнойт жана кимдер жоопту жана кандайча түзүлүш керек, мына ошол боюнча бөлүшөм. Анан мени азыр Салия тааныштырып кетти. Ошентсе дагы жаңы катышуучулар болгон болсо мен дагы бир сыйра таанышып коеюн. Мен ушул жергиликтүү кеңештин жылдык иш планы деген презентацияны силерге жасадым. Мен дагы сиздерге окшош эле сиздердин коллегаларыңыздармын. Ошол Ош областында Кара Суу районунда Жош айылдык кеңештин депутатымын. Бул биринчиден ошол иш планды иштеп чыгууда ар бир депутаттын ушул төмөнкү мындай ченемдик укуктук актыларды билүүсү аябай маанилүү. Себеби ушул керектүү мыйзамдар менен гана ошол иш пландардын түзүлүшү боюнча сөз болот да. Ошол биринчи баарыбызга белгилүү болгон биздин негизги мыйзамыбыз бар: жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү азаматча башкаруу органдары жөнүндө, кийин жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө. Мына ушуларды мындай карап, кайсы бөлүгүндө жазылган, негизинен эле ошол депутаттык статусту алгандан кийин, жергиликтүү азаматча башкаруу органына мүчө болуп киргенден кийин, анан ошол шайлоо аркылуу өтүп келгенибизден кийин бизге ушул жерде атайын ошондой ченемдик актылар берилет. Биз эмнени жасай алабыз, биздин компетенциябызга эмне жүктөлгөн, аны аткарыш үчүн биз кандай жолдор менен барышыбыз керек деп. Биринчи эле ошол жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү азаматча башкаруу органдары жөнүндөгү 33 беренени карашыбыз керек. Себеби ушул гана беренеде жергиликтүү кеңештин ишин уюштуруу боюнча, ошол иш пландарды түзүү боюнча нормалар киргизилген. Жергиликтүү кеңештин негизги өзүнүн ишин уюштуруу жана ушул жумуштарды андан ары жылдыруу, негизинен эле ошол 4 жылдын тегерегинде кандай жумуштарды алып барат деген ошол укуктук уюштуруучулук формасы бул сессия болуп эсептелет. Биз ошол сессия аркылуу гана баардык маселелерди чечебиз, сессия аркылуу гана талкууларга катышабыз, депутаттын үнү негизинен ушул жерде гана айтылат. Ошон үчүн ошол сессиянын өткөрүүнүн тартиби жана кайсы мезгилде кайсы убакытта өткөрүшү боюнча жергиликтүү кеңештин регламенти менен аныкталат. Негизинен баардык айылдык кеңештерде өзүңөр билесиздер, биринчи сессия болгондо эле мына регламент аныкталат. Анан ушул жерлерде аябай чоң маселелер, суроолор пайда болуп калат. Себеби жергиликтүү кеңештин депутаттары ошол мезгилде жаңыдан келген мезгилде билбестен бул регламент кандай тартипте бекитилди, ал регламентте эмне бар, эмне жок, регламенттеги ар бир жазылган норма кандайча роль ойнойт, ошол регламенттеги нормалар айылдык кеңештин сессиясы өткөрүлүп жатканда же туруктуу комиссиялардын заседаниялар, жыйындары өткөрүлүп аткан мезгилде мына ошол регламенттен кандай караш керек, мына ошолор көбүнчө эске алынбай калат да. Бирок биз үчүн биздин жергиликтүү кеңештин баардык биздин иш чараларыбызды уюштуруу, ошол сессиябызды дагы, жыйындарыбызды дагы кандайдыр бир күн тартиптерди бекитип аткандарыбыз, төраганы шайлаган, орун басарларды шайлаган, туруктуу комиссиялардын төрагаларын шайлаган, мына ушулардын баардыгы мына ошол регламенттеги нормалар менен бекитилет. Ошон үчүн өзүбүздүн иш планды бекитердин астында жергиликтүү кеңештин регламенти менен таанышуу өтө зарыл. Жергиликтүү кеңештин регламентинин типтүү регламенти бар. Мен сиздерге типтүү регламент боюнча бүгүн айтам, сөз кылам. Бирок ал деген кудум ушундай болот экен, мисалы Жош айылдык кеңешинде ушундай экен, биздин айылдык кеңеште да ушундай болот дегенден алыс болуңуздар. Себеп дегенде ар бир айылдык кеңеш ошол типтүү регламенттин алкагында өзүнүн айылдык кеңештин регламентин бекитет. Ошон үчүн кайсы бир нормалар бөлөкчө болуп калышы мүмкүн. Себеби ошол типтүү регламентти берет, ал иштелип чыккан атайын бизде. Ошол төрага, ошол депутаттык корпус деп коелу, алар канчалык деңгээлде кайсы регламентти киргизе алат деп. Мен бир мисал катары ушул жерден эле айтайын. Мисалы, биз депутат болгон мезгилдерде өзүңүздөр билесиздер, пандемия болчу. Пандемия эми бүткөн, бирок ошентсе дагы көп мындай чектөөлөр дагы деле бар болчу да билесиздер. Анан жарымыбыз жанагындай онлайн форматка өттүк, кээ бирки жыйындарды өткөрсө болобу, болбойбу деп. Ошон үчүн ушундай алыс болгондо депутаттык жанагы көпчүлүктүн добушу менен бир маселелерди чечип аткан мезгилде же күн тартипти бекитип аткан мезгилде алдын ала депутаттарды бир чакырып, анан кийин сессияга бир чакырганга мүмкүнчүлүк болбой калган мезгилдер болуп калат да. Ошон үчүн мен ошол күн тартипти онлайн жанагы WhatsApp'тагы добуш берүү аркылуу көпчүлүктүн добушу менен кабыл алууга мүмкүн. Ошол көпчүлүктүн добушу менен макул болгон күн тартип
менен сессияны өткөрөбүз жана ошондой жыйындар өткөрүлөт деп ошону регламентке киргизгем да. Ошон үчүн биз күн тартипти бекитердин астында 5 күндүн астында бизге келет, анан күн тартипти бекитебиз, анан бекитилгенден кийин анан керектүү документтер депутаттарга жеткирилет. Азыркы күндө уже өзүңүздөр көрүп атасыңар, аны дагы регламент менен карасаңыздар болот. Сессияларга даярдалган кагаздардын бирин дагы распечатка жасабай калдык, себеби аябай көп кагаз кетет. Тем более бизге окшогон чоң айыл өкмөттөрдө 31 депутат бар, анан барактар ошончо көп болсо ошончонун баарын кылбай, ошонун баардыгы электрондук форматка өттүк да, баардыгы ошол дагы бизде регламентте каралган. Демек, сиздер сессиядагы жанагы жыйындардагы ошол кагаз иштерин ошол жүргүзүүдө, жеткирүүдө, маалымат берүүдө жана кайра алууда мына ушулардын баардыгы төраганы шайлаган күндөн баштап, регламентти бекиткен күндөн баштап ушул иштеш керек да. Ошол биздин жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү далынча башкаруу мыйзамында жазылган. Анан өз билесиздер, негизинен эле мурун бир аз башкачараак болчу, бирок бүгүнкү күндөгү иштеп аткан депутат боюнча жергиликтүү кеңештин сессиясы депутаттардын жалпы санынын жарымынан көбү катышса укуктуу. Мисалы биз 31 болсок, бизде 17 депутат болгондон кийин биз сессияны ачык деп ошол кворум менен дайындай беребиз. Башка нормалар жок, мурункудай именно ошол сессиянын ачылышы боюнча жөнүндө сөз кетип атат да бул жерде. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен гана ошол чечимдер кабыл алынат да. Ошо жалпы санынын көпчүлүк добушу. Эгерде ошол жерде катышкан депутаттардын санынын жалпысынан да, бул дагы ошол нормаларда киргизилиш керек. Ал эми жергиликтүү кеңештердин сессиясы ачык. Негизинен эле бизде жергиликтүү кеңештерде мындай жабык сессия жок, бирок дагы жазылган жабык сессия өткөргөнгө укугубуз бар. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик бир сыркатылган маселелер болуп калса болушу мүмкүн. Көбүнчө булар баягы чек арада жайгашкан же дагы бир коопсуздук боюнча бир маселелерди кабыл алып аткан болсо, анда жабык өткөрсө болот да, жабык өткөрүүгө укуктуу. Бирок аны аргументировать этип бериш керек да, ошол канчалык деңгээлде ушул туура экендигин. Анан ошол сессиялар ачык жана кварталда, ар бир кварталда, бизде эми 4 квартал бар, билесиңер, бир жолу өткөрүлүш керек сөзсүз түрдө. Ал эми анда ошону ошо планга башынан киргизиш керек да, ошол ар бир кварталда бирден каралат депчи. Азыр мисалы бизге бир мындай кыйынчылыктар туура келип калды. Жылдын этегине чейин калган акчалардын остатоктарын же дагы кайсы бир маселелерди караш керек деп бир ноябрда бир коюлуп калат дагы, бирок жылдын этегине чейин бюджетти бекитип берүү деген бар азыр, билесиңер. Себеби бюджетти бекитип берүү ошол 1 январь 31 январь и 31 декабрь деген жана фискальный год деген киргизилип калгандыгына байланыштуу. Ошол 31 январга чейин бюджетти бекитип берүү каралган. Ошондо дагы бир сессия коюлуп калып атат да, кошумча. Ошон үчүн кошумча сессияларды чакыруу ал төрагага жана ошондой эле депутаттардын көпчүлүк менен келсе болот ал жерге добуш менен, жана ошондой эле акимдин буйругу менен кандайдыр бир кезексиз сессиялар өткөрүлүшү мүмкүн, жана ошондой эле мамлекеттик органдар менен кызматташууда кайсы бир маселелерди мындай тез арада чечим кабыл алыш керек болот, же ошондой эле кандайдыр бир ЧС болуп калганда, өзгөчө бир кырдаал болуп кете турган болсо дагы мына ошого окшогон маселелерди карап берүү кезекси сессия коюлат. Эми быйылкы жыл 2023-жылдагыдай аябай көп сессия, аябай көп өткөрүлдү. Быйыл силер өзүңөрдүн дагы санап чыксаңыздар болот. Мурун бир жылда 5-6 сессия өткөрүлчү. Эгерде сессиянын саны көбөйүп кетсе, демек туура эмес иш пландар түзүлүп калгандыгын айтышчу да. Пландар туура эмес түзүлүп калгандыгына байланыштуу кайра сессия чакыртылып атат деп. Ал эми азыр быйылкы жыл аябай көп өткөрүлгөнүнүн дагы бирден бир себеби бул эми мамлекетте жүргүзүлүп аткан реформа. Эми АТР тууралуу баардыгы эле билебиз. Себеби ошол АТРдин мындай талаптары күч алып, АТРдин жанагы кайсы бир маселелерин убагында чече албай калган мезгилдерде ушул сессиялар аябай көбөйүп кеткени көрүнүп турат да. Ошол сессияны чакыртуу, жана айткандай төрага өзү чакыртырат. Кандайдыр бир маселелерди өзүнүн убакыт сааты менен коюлган сессиялар болот, кезексиз сессиялар болот, жана мен айткандай акимдин жана кандайдыр бир мамлекеттик органдар менен кызматташтырылганда жана депутаттардын көпчүлүгү менен, көпчүлүк добуш менен ошол жергиликтүү кеңештин регламенти менен аныкталып, ошол сессияларды чакыртса болот. Андан кийин жергиликтүү кеңештин атайын регламентинин, типтүү регламенти бар. Ушул регламенттин алкагында биринчи сессияга кирген регламент бекитилген. Бирок регламент ошо менен токтоп калды дебейбиз. Азыр мына АТР болгондон кийин ошо регламентти сөзсүз түрдө жаңылаш керек. Себеби АТР дегенде бир нече айылдык кеңештер кошулду, айылдар кошулду.
биздин жанагы социалдык экономикалык программабызга өзгөртүүлөр киргизилет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө регламентти өзгөртүш керек. Эски регламент менен иштегенге такыр мүмкүн эмес, себеби жаңы аймактар кошулуп калды, жаңы айылдар кошулду, жаңы депутаттардын айылдык кеңештин депутаттары кошулду дегенде эле регламентти жаңылоо жөнүндө, өзгөртүү жөнүндө же кандайдыр бир кошумчаларды киргизүү жөнүндө сессияга көтөрүш керек ал маселени. Себеп дегенде ал регламент теги тартиптер регламентте коюлган жанагы ушундай бир нормалардын баардыгы ошол мурунку депутатский корпуста гана айтылган да. Себеби ал жерге жаңы депутаттардын платформалары, кызыкчылыктары же алардын элдин астында берген убадалары жөнүндө сөз болгон жок. Ошон үчүн киргизилет. Эми ошол жергиликтүү кеңештин типтүү жанагы регламентинде мына ушундай түшүнүк бар. Сессия, анан фракциялардын деп эми жергиликтүү кеңеш дегенде бул шаарлар дагы бар да, ошон үчүн бул жерге мыйзамда ушу фракциялар тууралуу жазылып калды да, бул типтүү регламентте. Сессиянын, фракциялардын, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйындары, депутаттык жана бюджеттик угуулар, кеңештин иши менен байланышкан башка иш-чаралар жергиликтүү кеңештин ишинин формалары болуп эсептелет. Ошон үчүн ушу сессияларды өткөрүү, туруктуу убактылуу комиссиялардын жыйындарын туура түзүү, кайсыл мезгилде кайсы маселелерди күн тартипке киргизүү, жана ошондой эле жанагы депутаттык бюджеттик угуулар болот өзүнчө да, ошол жерлердеги маселелер чыгат. Анан ошол кандайдыр бир кеңешке түздөн түз байланыш боло турган болсо, анда ошолордун баардыгын эске алып түзүү ушул регламенттин өзүндө каралган. Ошол эле регламентте төртүнчү өзүнчө бир бөлүгү бар. Азыр мен бул жерде эме кылып коеюнчу, бул жер аябай эме болуп кетти мага. Жергиликтүү кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктары. Себеби негизинен сессияны чакыртып алуу жана сессиядагы иш планды бекитүү ушул жергиликтүү кеңештин төрагасына жүктөлгөн. Ошол төрага аягында ушул жергиликтүү кеңештин депутатынын 1 жылдык иш планын бекитет. Ошону бекитүү үчүн сессияга чакырат. Эми карасаңыздар, демек бул жанагы биздеги пландаштырылган 1 жылда 4 квартал сайын өткөрүлчү сессиядан сырткаркы сессия болуп эсептелет да. Нурзат эжеке, сиз кол көтөрүп атасыз, биринси айтайын десеңиз айтыңыз. Же адашып басылып кетип атабы? Нурзат эжеке. Мурат эжеке, суроо бересизби? Адашып басылып кетип ошо. Хорошо, мен анда эмес кылам. Ошон үчүн азыр эми 1 жылдык планды бекитиш боюнча азыр ушул январь айларында демек бир сессия өткөрүлүш керек. Эгерде декабрь айында иш план бекитилбеген болуш керек көпчүлүктө. Мисалы биздин кеңеште дагы азыр бекитиле элек. Биз ошол январь айына даярдыктарды сессияга коебуз деп алып чыкканбыз. Ошол жерден ушул иш планды бекитүү жана сессияга чакыруу төрагага жүктөлгөн. Андан сырткары жергиликтүү кеңештин депутаттарынын биз негизинен шайлоочуларга отчет беребиз да. Ушул дагы биздин иш планыбызга кириш керек. 1 жылда 1 жолу жылдын аягына чейин отчет берүү жергиликтүү кеңештин депутатына жүктөлгөн, баарыбыз билебиз. Азыр сиздер ошол ноябрь, декабрь айында шайлоочуларга отчет бердиңиздер. Отчет бергенде алар силердин отчетторуңарды кабыл албай коюу же чакыртып алуу дегенде эле болушу мүмкүн, бирок көпчүлүгүндө шайлоочулар мындай кайсы маселени чечип бериш керек экенин, кийинки жылга кайсы маселени коюш керек экенин сунуштайт да. Ошон үчүн бул отчет берүү дагы биздин иш планыбызга кириш керек. Ошол иш планыбызга киргенден кийин биз ал жактан алып, анан суроо талаптарды кошо киргизип дагы ошол жылдык иш планды бекитүүгө алып келебиз да. Андан кийин ошол эле жергиликтүү кеңештин регламентинде туруктуу комиссиялар жөнүндө сөз болот. Эми өзүңүздөр билесиздер, бизде сессияга чейин, сессия болгонго чейин сөзсүз түрдө ар бир туруктуу комиссия өзүнүн жасаган жумушу боюнча жооптуу жана ага ошол сессиянын ортосунда отчет берет да. Бизде негизинен жергиликтүү кеңештерди азыр карай турган болсок 4 же 5 гана туруктуу комиссиялар иштейт. Мына ошол туруктуу комиссиялардын төрагалары, төрайымдары 1 жылда 1 жолу ошол отчет берүүгө жооптуу, ошо жасалган жумуштары боюнча. Алар ошол жергиликтүү кеңешке толук сессиянын өзүндө ошол жерде отчет беришет да, кандай экендиги. Кандай жасалды жумуштар, кандай пландары бар эле, пландарын канча пайызга аткаралды. Азыр мен аябай жакшы билем, бизде мына акыркы мезгилдерде жергиликтүү кеңештин депутаттары көп окутуулардан өтүп, негизинен жанагы мониторинг жана баалоо боюнча аябай жакшы түшүнүктөрдү алышты, жакшы инструменттерди билишет.
демек ошол алган билимди пайдаланып бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссияларынын төрага төрайымдарынын аткарган жумуштары боюнча баалоо жүргүзсө болот да, канчалык деңгээлде деп. Себеби жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссияларынын төрагалары жана орун басарлары өз каалоосу менен ошол позициядан дейин баш тартышы мүмкүн, же ошол эле мезгилде депутаттар ошол өздөрүнүн көзөмөлдөө жасап анан жооп бербей турган болсо ошол кандайдыр бир талаптарга, анда алар деле аны сунушташы мүмкүн да. Туруктуу комиссиялардын өзүнүн ыйгарым укуктары жөнүндө жазылган. Бул деген жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамында жана ошондой эле ошол мыйзамда аткарылган нормаларды аткарыш үчүн биз ошол типтүү өзүбүздүн айылдык кеңештин регламентине киргизебиз да. Мына ошол жерлерде жазылып турат: иш планга ылайык туруктуу комиссиялар дын карамагына кирген маселелерди даярдоону жана алдын ала кароону ишке ашырат, тийиштүү корутунду же чечим менен аларды жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизет. Ошол туруктуу комиссиянын гана, өзүңөр билесиңер да, биз көбүнчө эле туруктуу комиссиялар жөнүндө сөз кылган мезгилде алар аябай жыйындарын аз өткөрүп калышат да. Негизинен сессияга барганда сессия аябай узакка созулуп кеткенде, демек ошол жерде туруктуу комиссиялардын ишинин начарлыгы байкалат. Себеп дегенде, эгерде туруктуу комиссиялар өзүнүн жыйындарын өткөрүп корутундуларын берип жана сессиянын астында ошол корутундусун өздөрү коргой ала турган болсо, демек башка депутаттардан азыраак суроолор түшөт, же алар ошол корутундуну майдалап туура жазып берип, туура түшүндүрүп бере турган болсо, алар ага добуш берет же добуш бербей, бул тез эле мындай сессияны кыскартат да. Эгерде көбүнчө ушул комиссиялар иштебестен, өзүнүн корутундусун бербей же ошо кароого туура эмес киргизилип калган мезгилде, анда ал сессиянын баардыгы, депутаттардын баары катышып, анан суроо жооп аябай көбөйүп, ошол себептен сессиялар аябай узарып кеткен биздин практикабызда бар, көбүбүз эле көрүп жүрөбүз. Анан туруктуу комиссиянын иш планын кийинки жылга иштеп чыгат туруктуу комиссия өзү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө азыр кимиңизде туруктуу комиссиянын төрайымдары боло турган болсоңор, анда сиздер өзүңүздөрдүн мүчөлөр менен бирге бир жылдык иш пландын проектисин иштеп чыгып, аны алып келиш керек да төрагага, ошону бекиттириш боюнча. Ошол эле мезгилде жергиликтүү кеңештин кароосуна бир эле өзүбүздүн туруктуу комиссия, мисалы кайсы комиссияны, жер комиссиясын ала турган болсок да, ошол канча жер жанагы муниципалдык, менчик, мамлекеттик же жайыттыкы бар. Эми ал статистика, мындай данныйлар баарыбызда эле бар, андай маалыматтар, бирок алардын мисалы формасы өзгөрүп бараткан болушу мүмкүн, же дагы башка бир жер маселеси боюнча аукциондогу бир маселелер чыгышы мүмкүн. Жылына канча жолу өткөрүлөт, эгерде 5 жылда бир өткөрүлүп аткан болсо, 1 жылда такыр аукцион өткөрүлбөй калышы мүмкүн да. Мисалы ошолорду кантип пландаштырып аткандыгы боюнча ошону эле жасап келбестен, андан сырткары биздеги эң чоң документибиз бар айылдык кеңеш. Бул деген айыл аймактын социалдык экономикалык өнүгүү программасы. Мына ошол айыл аймактагы социалдык экономикалык өнүгүү программасындагы байланышкан маселелерди дагы жергиликтүү кеңештин сессиясына киргизиш керек. Ошол жерде биз мына былтыртан бери эми мен сиздер менен кошо өтүп аткан ушул чай сүйлөшүүлөрдө ошол социалдык маселелерге аябай аялдар көбүрөөк көңүл бурганыңарды биз чакырып атканбыз. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу, алдын алуу, жанагы тынчтык жана ошондой өнүгүү программаларын, мындай өнүгүү маселелерин көтөрүп чыгуу боюнча, жана ошондой эле 22 жылдан баштап биздин программабызга да кирип калды. Азыр көрүп атасыңар, жанагы аялдардын ишкердүүлүгүн өнүктүрүү программасы. Анан баарыбыз үчүн аябай жакшы жаңылык болуп атат. Мен ошону да айтып кетейин дегем бүгүн. Азыр аябай жакшы аялдардын лидерлик программасы иштелип чыкты бизде эмгек министрлиги тарабынан. Ал жакында бекитилет экен президент тарабынан. Өтө сонун программа чындыгында, эгерде карай турган болсок. Бул аялдардын мамлекеттик жана муниципалдык жана ошондой эле башка кандайдыр бир мамлекеттик органдарда эгерде карьера жасай турган болсо, чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ошон үчүн биз бир эле социалдык экономикалык өнүгүү программасына жабышып калбастан, андан сырткары атайын ушундай мындай кандай деп коет, мындай аймактык, анан өзүнчө башка мамлекеттик программаларды эске алып турушубуз керек да. Ошолорду кошо сунушташ керек бул жака. Ошол жөнүндө айтып атат. Уландысы кайра эле ушул жергиликтүү кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча жергиликтүү кеңештин кароосуна келип түшкөн жарандардын, арыздардын, кайрылууларын жана датталууларын карайт. Биз быйыл 2004 жыл, биздин быйыл 3-чү жылыбыз бүтүп атат. Мына көбүбүз апрель айында биз 3 жыл депутат болуп койдук. 1 жыл калды. Анан бул 1 жылда биз айрым депутаттардын ойлоно турган бир маселебиз бар. Себеби биз
аябай өзүбүз элдин добушу менен келсек деле бизде 30% атайын квота деген бир чоң түшүнүк кирген да, чоң мыйзамдагы өзгөрүү кирген. Быйыл эмдиги жылы ошол биз жыйынтыктап аткан мезгилде ушул 30% квота пайдалуу болдубу, болбодубу, жергиликтүү кеңештин депутат айымдары эмнени жасай алды, жарандардын канчалык арыздарын аткарышты, канча кайрылуу түштү, кандай даттануу болду дегендер боюнча бир мониторинг жасалат да. Себеби ушул мыйзамдын 30% квотасы кимдир бирөөгө жакпай атат, көрүп атасыңар ошон үчүн биз ушунун үстүндө кандай барыш керек деп, бул дагы биздин иш планыбызга кириш керек. Демек биз как депутат катары, депутат айым катары айылдардан түшкөн арыздарды бир айда бир жолу барып карай алабыз. Мисалы бизге сөзсүз түрдө андай арыздан даттануулар, кайрылууларга бизге ачык. Азыр бизден башка мезгилден айырмаланып, быйыл ушул жылдары биздин жоопту катчы освобожденный, ал отуруп иштейт. Ал ушундай каттарды бизге дайыма ачык коюш керек, ошолорду көрүшүбүз керек да, ошого жараша дагы иш план түзөбүз. Эгерде түшкөн арыздардын 80% дагы деле жер участка сурап аткан болсо, анда биз өзүбүздүн иш планыбызга кандай кылып киргизишибиз керек деген ой пайда болот. Же түшкөн арыздануулардын, кайрылуулардын мисалы жарымынан көбү мага материалдык жардам бергиле, мындай болуп атат, пандемиядан кийин мынтип кетти, же бизнесим токтоп калды, же менин киреше булагым жок болду деши мүмкүн, же оору сыркоолор боюнча болушу мүмкүн, же жанагындай зордук, зомбулук же уруучулук боюнча даттануулар болушу мүмкүн. Демек биз түшүп аткан арыздардын кайсынысы көпчүлүк, кайсы адамдар эмне маселе боюнча көбүрөөк кайрылып жатат, демек ошого жараша дагы биз иш планыбызга киргизсек болот. Бул дагы биз үчүн бир жакшы инструмент да негизиненчи. Себеби бул изилдөөдө болуп коет. Биз жөн эле отуруп алып эмне маселе болуп атканын билбей калышыбыз мүмкүн. Эми төрайымдар болсо, мисалы ушул жерге алардын колунда дайым кагаз турат. Ал эми жөнөкөй депутат үчүн бул маалыматтар жетпей калышы мүмкүн. Биз ушуну дагы өзүбүз үчүн аналитика түрүндө пайдалансак болот. Бул атайын регламентте көргөзүлгөн. Эми эң чоң маселе бул жанагы биздин жергиликтүү коомдоштуктун уставтары жөнүндө болуп атат да. Мына ошолордун жоболордун аткарылышы боюнча контроль жүзөгө ашыр деп атат бул жерде регламентте. Көптөгөн айылдык кеңештерде ошол жергиликтүү коомдоштуктун уставы аябай эскирген. Уставдар, мыйзамдар андан бери канча жолу өзгөрүп кетти. Ошон үчүн мүмкүн аны контролдоодон мурун ал менен таанышып эле, демек келгиле өзгөртүү дегенди да киргизип койсок, бул дагы биздин иш планыбыз болуп калат да. Эгерде бир депутат катары сиз жекече өзүңүздүн азыр иш планыңызга киргизип, 2023 жылдын этегинде ушул жергиликтүү коомдоштуктардын уставын жаңылатып бекитип койсоңуз сессияда, демек бул сиз ушуга автор болуп каласыз да. Эгерде жаңыланган болсо анда жакшы да. Мисалы биздин айылдык кеңеште лично бизде аябай эски боюнча экен. Ошон үчүн ушундай бир демилгелерди көтөрүп, аны өзүбүздүн жекече иш планыбызга киргизсек дагы болот. Андан сырткары дагы бир жакшы эме мындай норма бар. Туруктуу комиссиялар, депутаттар өзү менен жеке иш алса деле болот, бирок андан сырткары биз негизинен ошол туруктуу комиссияларга көбүрөөк байланганбыз. Себеби биз ошол туруктуу комиссиянын мүчөсүбүз. Бирок ошол эле мезгилде эгерде сиз социалдык комиссиянын мүчөсү болсоңуз, бирок ошол эле мезгилде жер маселеси боюнча дагы же бюджетке байланышкан бир маселелер болуп кала турган болсо, кошо жыйынды өткөрсө болот. Муну дагы сунуштасаңыздар болот. Азыр эле иш планга киргизсе болот. Мен соц комиссиянын мүчөсүмүн. Мисалы биз ушул март айында же июнь айында да, себеби бюджетти экинчи жолу карап берип аткан мезгилде ошо кошо бир эмени өткөрсөк жакшы болот эле, себеби мындай бир маселе бар депчи. Себеби биздин кээ бирки социалдык маселелер же жер маселеси же ошол эле башка маданият маселелери бүгүнкү күндө аябай мындай бюджет комиссиясына көбүнчө көз каранды болуп калабыз да. Ошондо аларды ынандырыш боюнча же ошол жака каражатты бөлүп бериш боюнча дагы ошондой бир сессияны өткөрсөңүздөр болот. Ушул дагы төрагага киргизүү аркылуу ошондой жыйындарды өткөргөнгө биздин типтүү регламент жол берет. Анан туруктуу комиссиялардын, мен ушул эменин аябай жыйындары, туруктуу комиссиялардын жыйындары алардын иш планына ылайык чакырылат. Эгерде иш план жок боло турган болсо, анда өзүңүздөр билип атасыздар, жана күнүмдүк эле жумуш сыяктуу коюп кой, алып кой деп эле ал бекитилбей калат дагы ошол иш пландар. Ошонун алкагында мындай аябай түшүнүксүз, анан баягы последовательность, мындай уланып эмне деп коет последовательность кыргызча, ошондой байланышы жок да мурункудан да. Каждый раз эле жаңыланган өзүнчө бир эмелер пайда болуп кетиши мүмкүн да. Ошол себептен ошол иш планга ылайык чакырылат. Ошон үчүн туруктуу комиссиянын жыйындарын кантип өткөрсө болот анда да, эч кандай иш планы жок болсо. Качан гана төрага муну өткөрүп койгула, же ушундай срочный болуп калды, же талап болуп калды десе, ушундай иш чаралар өткөрүлүп жүргөндөрү дагы бар да. Ошон үчүн аябай бүгүнкү күндө төрага төрайымдардын астында ушундай бир жооптуу
жумуш бар. Анан эгерде аябай ошол жанагы 30% квотаны пайдаланып, бүгүнкү күндө келген төрайымдар, бүгүнкү депутат айымдар ушул комиссиялардын жыйындарын, ошо иш пландарын бекиткенге аябай аракет жасап, себеби биз эртеги бир отчет берип аткан мезгилде дагы ушул биздин баягы жумушка болгон мамилебиз же ошол депутат катары ушу иш планды түзүп атканда катышкандыгыбызды мындай көрсөтүп берсек аябай жакшы болот да. Анан эми туруктуу комиссиялар өзү корутундуларын кабыл алышат. Анан булар коомчулукка ачык болгону аябай жакшы. Бизде эми аябай азыр эми мына АТР болгондон кийин көп айылдар кандай болуп биригип, кандай болуп атат территориясы боюнча мен билбейм. Мындай компактныйраак болуп жашаган айыл өкмөттөргө чыккандан кийин эле мисалы ушундай токтом кабыл алынды, ушундай болду деп айтсаңыздар, элге ал маалымат жетет. А бирок көпчүлүгүндө негизинен ошол комиссияларда мындай кабыл алынган токтомдорду жеткириш боюнча атайын баягы тактайчалар илинип, ошол жактарга дагы мындай тартипте ошо регламентте эгерде көргөзсөңөр, ошол боюнча муну киргизсе дагы бул өзүнүн жыйынтыгын берет да. Себеби ошол кандай болуп кызыктар тараптар катыштыбы, катышпадыбы, чечим кандай кабыл алып болду деп биз баягы башында айткандай эле биздин сессиялар жана жыйындар эч убакта жабык өтпөйт. Жабык өтө турган бир гана эмеси бар, өзүнүн шарты бар. Ал ошондой мамлекеттик сырды сактоодо гана, сыр боюнча бир маселелер чечилип калса, калган мезгилде мунун баардыгы ачык болот да. Ошон үчүн иш планды дагы ачык турганы жакшы. Бүгүнкү күндө мисалы адамдарга ал маалыматты жеткирүү аябай жеңил болуп калды. Демек ошондой ачык айкын болуш үчүн биз күн тартипке эмнени киргизсек болот? Ачык айкындуулукту, элдерге маалыматты жеткиликтүүлүктү жасап коюу жана ошондой эле элдерден обратный связь деп коет, кайра кайтарымды, алардын ойлорун угуп туруш үчүн биз ошол айылдык кеңешти же айыл өкмөттүн социалдык тармактары аркылуу эле жеткирсе болот. Азыр эми социалдык тармактар аябай күч алды, өзүңүздөр көрүп атасыңар. Негизинен эле баардык эле айылдык кеңеш, айыл өкмөттөрдүн өзүнүн Facebook'та баракчасы бар, дагы башка бир кайсыл негизинен жергиликтүү калк кайсыл маалымат булагынан маалыматты көп алып катталып аткан болсо, ошол жака чыгартырып коюуну дагы иш планга киргизип, быйылкы жылы ошону жасап койсок болот. Ал аябай жакшы эле идея болот. Эгерде сиздер депутаттар ушул инициативаны көтөрүп чыксаңар, аябай жакшы болмок. Эми туруктуу комиссиянын төрагасынын ыйгар муктары мына ошол типтүү регламентте дагы көрдүңөрбү, эч убакта төрайым деп жазылбайт, негизинен эле төрага деп жазылат да. Ошо башынан эле документтер жасалып атканда эле бул жерге эркектер келет деген түшүнүк бар да. Ошон үчүн аябай төрайым болуш аз санда, аялдардын келиши аябай аз. Ошол комиссиянын дарегине келип түшкөн документтер жөнүндө комиссиянын мүчөлөрүнө түздөн түз же жоопту катчы аркылуу маалымдайт, эмнелер түштү, кандай болду деп. Эми азыркы күндө бизде аябай жеңил болуп калды. Себеби биздин WhatsApp группаларыбыз бар, Telegram группаларыбыз бар, маалымат кеңири эле баарыбызга эле жетип аткан болуш керек. Бирок негизинен кандайдыр бир документтер келип түшкөн болсо, жана ошол документтерди иш тартибине, иш планга киргизе турган болсок, негизинен бизде азыр жоопту катчы толугу менен ошол жооптуу болуп эсептелет. Мурун айыл өкмөтүндө иштеген аппарат кызматкерлери боло турган болсо, азыр бүгүнкү күндө биздин ошо өзүбүздүн жоопту катчы аркылуу ушуларды алабыз да. Анан ошол туруктуу комиссиянын мүчөлөрү, жоопту катчу, жергиликтүү кеңештин төрагасы, аткаруу органынын башчысы, демек айыл өкмөттү айтат, же анын орун басары бирдикте 1 жылга туруктуу комиссиянын иш планын түзөт. Көрдүңүздөрбү? Бекитип берүү айылдык кеңешке жүктөлгөн. Ал эми ушул 1 жылдык туруктуу комиссияныкы, мисалы эми бизди кандай десе эле, мына бюджетти деле, жер деле, социалдык маселе деле, айыл чарба деле, маданият деле, мисалы баардыгы эле аябай орчундуу болуп турбайбы, эч бир маселени калтырбай кетишибиз керек да. Ошон үчүн ушул туруктуу комиссияны ошол айыл өкмөттүн башчысы же орун басары менен кошо жасоо өтө маанилүү. Өзү регламентте да ошентип турат. Себеби эч кандай маселе калбаш керек. Ошолордун баардыгы биздин 1 жылдык планыбызга кирип калуусу өтө маанилүү да. Анан себеби кийин баягы мына жакында айыл өкмөттүн башчысынын 1 жылдык отчетун угабыз, билесиңер. Ошол январдын аягы, февралдын башында булар уже жанагы жооптуу мамлекеттик органдарга отчетун бергенден кийин булардын отчету даяр болот. Анан булар сессияга келип бизге отчет беришет. Мына отчет берип атканда дагы ошол туруктуу комиссиялардын эгерде иш планына туура ошол социалдык экономикалык өнүгүү программасындагы маселелер кирген болсо, анда биз дагы отчет алгандан кыйналбайбыз да. Ал эми ал жок болуп кала турган болсо, ошол анда жөнөкөй эле ар бир депутат өзүнүн кызыктар болгон, өзүнүн жанагы аймагындагы маселени сурап эле мына ошондой болуп бүтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн
үчүн ошол иш планды бекитип алуу, алдын ала туура түзүү ошол маанилүү да. Ошондо айылдык кеңеш менен айыл өкмөттүн ортосунда дагы мындай түшүнбөстүк болбойт, бири бирин мындай ошол иш планга карата иш алып барышат. Ошондо мындай жеңилирээк тизмеленген болот да мындай караганда. Анан туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү менен бирдикте комиссиянын жыйынынын күн тартибинин долбоорун түзөт. Биринчи да, бул долбоору деген билесиңерде эми рабочий вариант деп коет, анан кийин аны алып барып, анан ошол алып бекитилет. Жыл сайын жергиликтүү кеңештин сессияларында туруктуу комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө отчет берет. Ошон үчүн азыр жана мага бир эки депутат кайрылган, ошол биз төрайымбыз ошол бир комиссияларда. Анан бизди тиги төрага отчет бер деп атат, бул эмнеси деген сыяктуучу. Анан аны төрага өзү пландаштырат, ошону туруктуу комиссиянын төрагалары, төрайымдары менен бирге бекитет, кайсы мезгилде сессияга келип отчет беришет да. Ошол эле мезгилде отчетто камтылган эгерде маалыматтар керек болсо, аны кеңири жайылтуу чараларын караса дагы болот. Эми жергиликтүү кеңештин жана анын органдарынын ишин пландаштыруу. Негизинен эле ошо целый кеңеш тууралуу сүйлөшөлү. Эми бизде эң чоң ошол институт бүгүнкү күндө ошол кеңеш, анан ушул жергиликтүү кеңеш жана анын туруктуу комиссиялары жана фракциялары эми бул шаарларда планын 1 жылга түзөт. Жергиликтүү кеңештин планы тууралуу маселе биринчи сессия өткөрүлгөн соң кийинки сессиянын күн тартибине киргизилет. Да, демек ошол бул эми биринчидегиде жазылып калган. Негизинен азыр жылдын башындагы биринчи сессияда биз ошол 1 жылдык планды бекитишибиз керек. Жергиликтүү кеңештин иш планы жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басарлары, туруктуу комиссиянын төрагалары, фракциялар, жооптук катчы, аткаруу органынын башчысы жергиликтүү кеңештин төрагасы тарабынан түзүлөт. Зарылчылыкка жараша аймагында жайгашкан уюмдардын, ишканалардын, мекемелердин жетектери чакырылат. Азыр эми биздин жашап аткан айыл аймагыбызда баарыңар билесиздер, бир эле муниципалдык ишканалар эмес, кандайдыр бир мамлекеттик же саламаттык сактоо же ошо билим берүү тармагындагы же кандайдыр бир маданий ишканалар да, андан сырткары дагы частный, эгерде бизге ошондой тиешелер боло турган болсо, жекече бир чоң ишканалар да, эгерде бизден ошо жергиликтүү тургундар иштеп аткан болсо, мисалы ошолор дагы бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү кеңештин иш планынан кандайдыр бир мындай тиешеси бар боло турган болсо, анда аларды чакырып бирге түзгөн бул аябай жакшы жыйынтыкты берет. Ошон үчүн мына ушундай ар түрдүү жактын өкүлчүлүктөрүн баарын чакыруу аркылуу ошо иш план түзүлөт. Бирок ошол иш план түзүп аткан мезгилде ушул жерге жергиликтүү кеңештин депутаттары кандайча катышат, мен аны анан кийинчерээк сиздерге айтып берем. Ошол топто ошол бир эле ушундай баардык ар тараптуу уюмда топтолуп келишип эле ошол күнү эле ушул иш планды бекитпейт, ал күнү ошол чакыртырылат жана ошолор менен бирге сунушталат да, ушу иш планда быйылкы жылдары кандай карайбыз деп. Мына кече жакында эле биздин жууш ошол айылдык кеңешиндеги жылдын 2024 жылдын бюджетин жана 2025-26 жылдын бюджетинин прогнозун бекитип аткан мезгилде мен эми отчет уккан жокпуз да, чынбы, биз жөн эле прогнозду бекитип берип атабыз, анан бирок сунуштап атабыз да, эми жылдын жыйынтыгында канча астатак акча калды, кандай болду деп бизге кошуна болгон айыл өкмөттөр 2 жылдын ичинде газификация жасап койду да. Бул аябай чоң мындай жумуш болду чындыгында. Эмне үчүн башка айыл өкмөттөрдө ошол газды кийирип адамдарды уже мына экологияны да маселелерин тез арада чечип коюп атышат, мисалы 2,5 жылдын ичинде. Биз болсо дагы ал жөнүндө дагы ойлоно элекпиз да, ошондой чоң стратегический мындай элди аябай мындай жашоо шартын бат мезгилде өзгөртө кое турган башка бир мындай нерселерди пайдаланбай атабыз деп ушундай бир ойлор айтылды да. Эми ошону ошондой социалдык экономикалык өнүгүү программасына жана ушундай иш пландарды бекитип аткан мезгилде быйылкы жылы сүйлөшүү ошол Газпром менен переговорду баштагыла, мисалы ушундай жасагыла, кийинки жылы мындай алып чыккыла деп ошо иш планга киргизсек деле болот да. Иш планга киргизилгенден аны аткаруу же аны алдыга жылдыруу боюнча андан кийин сөз кетет. Ал эми жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялардын иш планы, жергиликтүү кеңештин иш планынын негизинде туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү, жооптук катчысы, жергиликтүү кеңештин төрагасы жана аткаруу органынын башчысы менен бирдикте түзүлөт да. Бул уже туруктуу комиссиялардын ичинде. Мен ошол экранымда аябай эме болуп атат, көрүнбөстөн. Жергиликтүү кеңештин жана анын органдарынын, мен эгерде мынтип койсом кандай көрүнөт силерге? Азыр мондай кылып койсом көрүнөбү? Жакшы эле көрүнүп атат. Жанагындай эле кылсаңыз биринчисинде эле. Мындай бир жакшы эле көрүнүп атат. Көрүнөт экен жок. Жакындатып көрүп
Булчу Алыс азырчы. канча баягысы жакшы көрүнөт эле. Жок, ал мага жанагы көрүнбөй жанагы калтат да. Менин А, мага көрүнбөй калтат. Ошол Мынау себептен жакшы суранып атам да сиздерден. дагы Анда кылып белек. койсом болобу, Андай кылып болот экен, койсом. болот экен. Кичине чоңойтуп, Мгм. Анан ушул жергиликтүү кеңештин жана анын органдарынын ишин пландаштыруу. Иш планда бир жылдын аралыгында жергиликтүү кеңеш сессияларында, туруктуу комиссиялар жана фракциялардын жыйындарында кароого чыгарылган маселелер киргизилет. Ошол көбүнчө 2023 жылга, 2022 жылда мисалы пландаштырылган кандайдыр бир иш пландар аткарылбай калышы мүмкүн. Бирок ошол иш пландар эч убакта ошондон кийин калып калбаш керек да. Ошону кайрадан жаңыртып, кийинки иш планга киргизсе болот. Себеби кайсы бир маселе чечилбей калгандан кийин да, потому что баары бир шайлоочулар аны айтат да, мисалы да. И бул жерде аябай чоң дагы бир эме бар. Ошол иш планды түзүп аткан мезгилде жергиликтүү кеңештин депутаттары эмнеге мындай басым жасаш керек да? Каяктан ушул мындай пландарды алып келет, иштерди. Аны каяктан таап келет да. Ошон үчүн ошол иш пландарды киргизүүдө биз биринчиден шайлоочулардын бизге берген жана наказдарынан эмнелерди айтты деп. Бирок эң негизгиси жергиликтүү кеңештин депутаттарынын платформасы бар. Мен ошол кээ бирде карап таң калам. Себеби айылдык кеңештин депутаттарынын азыр биз элдин астында берген шайлоодо келген убадаларыбыздагы иш чаралар такыр калып кеткендерин да көрүп атабыз да. А кээ биркилердики аябай туура баратат. А кээ биркилер такыр өзгөргөндөрү болуп атат. Себеби мүмкүн башкача платформа жазып алган болушу мүмкүн да. Ошолорду да унутпаш керек. Себеби убада берип атканда ошо шайлоонун астындагы биздики негизинен убада болуп калды да. Шайлоочулардын астына чыгып аны айткандарыбыз бөлөкчө, анан бүгүн жасаган жумуштар бир аз бөлөкчө болуп калгандарын байкаса болот. Аны өзүңүз эле өзүңүз үчүн мониторинг жасап койгула, кайра кайткыла жанагы платформаңарга. Эмнени жасап атам, эмне болуп атат, ошого окшошуп атабы дегенди карасаңыздар болот. Эми мен 2-5ти токтолбой эле коеюн. Бул негизинен шаардык мэрия тарабынан айтылып атат. Эми бул жерде шаардын депутаттары дагы бар. Ошол иш планга киргизүүдө шаардык кеңештин маселесин кароо үчүн жооптуу депутаттар, фракциянын жетекчилери, шаардагы ошол туруктуу комиссиянын төрагалары менен бирге аныкталат. Жергиликтүү кеңештин жана анын туруктуу комиссиялардын ишин пландаштыруу жергиликтүү кеңештин жана анын туруктуу комиссиянын кароосуна иш планына киргизилбеген башка маанилүү маселелерди киргизүүгө эч убакта чектөө коюлбайт. Бул маселе такыр киргизилбей калыптыр, биздин иш планыбызда жок экен деп отура бербеш керек. Өзүңөр билгендей, мындан бийик болгон биздин документ жанагы социалдык экономикалык өнүгүү программасы дагы дайыма өзгөрүүгө өзгөртсө болот. Себеби кайсы бир мезгилдерде бир идея аябай актуалдуу болуп кетиши мүмкүн. Же сөзсүз түрдө бат аранын ичинде чечиш керек болуп калат. Ошон үчүн биздин иш планыбызда жок эле деп карап отурбашыбыз керек. Ошону бирок бирөөнүн ою менен эле кирип же төрага өзү каалагандай кылып ал иш планды өзгөртө албайт. Аны деле ошол макулдашуу аркылуу кайра эле сессияга коюп, ошол эмне себептен өзгөртүлүп аткандыгын аргументтеп, анан ошону менен алып кирилет да. Ошон үчүн чектөө коюлбайт. Бизде көбүнчө эле бизде социалдык экономикалык өнүгүү программабыз ушул экен, анан бюджет ушуга бекиткенбиз, бул такыр каралбайт деп калышат. Эми түшүнүктүү, бирдекени жаңы киргизген мезгилде эле биз көбүнчө акча жөнүндө сөз кылып калабыз. Себеп дегенде биздин округга бөлүнгөн акчаны мисалы алып калышы мүмкүн деп, же башка жакка кетип калышы мүмкүн, араң бөлдүрүлгөн акча жетпей калышы мүмкүн деп. Азыр биз көрүп атабыз, мына АТРден кийин аябай көп мындай маселелерди чечиш, күн тартипке киргизүү жана ар ким өз округуна тартуу дегендер аябай болуп кетти да. Ошон үчүн ушул жаңыдан АТРге киргендер үчүн иш планды түзүү жана туруктуу комиссия аркылуу сессияга алып келип ошол кеңештин иш планын бекитүү өтө маанилүү. Эми дагы кийин бир документ бар. Бүгүнкү күндө мен ошол документтин сиздерге кыргызчасын салып коем. Бул айылдык кеңештин жана туруктуу комиссиялардын иш пландарын даярдоо боюнча атайын усулдук колдонмо иштелип чыккан. Ушул колдомодон бизге тиешелүү болгон гана жерлерин мен алдым. Негизинен колдомону алып окуңуздар. Мен сиздерге толук салып коем. Ал аябай жакшы жазылганда мындай көп суроолорго окуп атканда эле ушундай жооп алынып калат да. Негизинен ошол биздин айылдык кеңештин иш планында жана туруктуу комиссияларынын мындай бекитилген тартиптеги иш пландарында кирбеген башка маанилүү маселелерди берүү, ошо пландарына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү мүмкүнчүлүгү эч убакта жокко чыгартылбайт. Ал кайра эле ошол каралып кете берет. Айылдык кеңештин иш планын даярдоо айылдык кеңештин төрагасынын орун басарынын жана айылдык кеңештин жоопту катчысынын, төрагасынын, туруктуу комиссиянын төрагаларынын, айыл башчы орун басарынын катышуусу менен гана жүзөгө ашырылат. Себеби ошол адамдар көбүрөөк жооптуу, алар милдеттүү экенин ушул жерде сезиш керек ушул боюнча. Эми ошол аткарылып аткан иш пландардын аткарылышы, иш планга киргизилген маселелердин тизмети жыл ичинде туруктуу комиссиянын жыйналыштарында жана айылдык кеңештердин сессияларында каралууга тийиш. Демек, эгерде кайсы бир депутат бир иш чараны өткөрүүнү аябай
өзүнүн иш планына киргизип жатса, мисалы биз былтыр Кара Суу району боюнча бир жумуш жасадык да, көбүнүн иш планында ошол жок болчу. Бирок ал 2022 жылы аябай айтылган, эми аял депутаттар болгон үчүн аял депутаттардын ошол иш планында аялдарга багытталган даталуу күндөрдүн киргизилиши өтө маанилүү. Эми 8 мартта алар и так эле өткөрүшөт. Андан сырткары энелер күнүн сөзсүз өткөрүшөт, аны билебиз. 1-июнду сөзсүз өткөрүшөт. Ал эми биз болсо жанагы айылдык аялдардын күнү, айылдык кеңештин депутаттары үчүн, депутат айымдар үчүн айылдык кеңеш аялдар күнү аябай маанилүү. Ошол биз аялдар күнүн өткөрүп атканда биз жош айылдык кеңеш өзүбүздүн иш планыбызга киргиздик. Ал эми башка айыл өкмөттөрдө, айылдык кеңештерде ал жок болду, бирок ошентсе дагы бул эми Кыргызстан боюнча белгиленип калган даталуу күн болгондугуна байланыштуу өттү да. Ошон үчүн азыртан баштап ошол 17-июнь айылдык аялдардын күнүн жана ошондой эле биз жылда өткөрүүчү жана 16 күндүк кампанияны, анан жанагы кыздар күнүн 11-октябрда мында биз өткөрүп жүрөбүз. 2 жыл болуп калды, бизге да тажрыйбалуу болуп калдык. Ошол даталуу күндөрдү башынан эле иш пландарга киргизип карасак болот да. Анан кээ бирки иш чараларда сөзсүз түрдө каражаттын деле кереги жок болот. Ошол күнгө бир башка бир иш чараларды уюштуруп өткөрүлсө болот. Ошол иш пландардын аткарылышында дагы бул көңүл бурап турган жерлер, булар мезгилдерге карата. Ошон үчүн баягы 4 кварталга бөлүү деген ошодон чыкканда, мисалы биз азыркы сессияда мисалы жайыт маселесин уже кышында карап койсок болот. Анан жайыт башталганда карап, анан же бекитилбей калып, же бир убактысы өтүп кетсе, ал же аны адамдарга толук жеткире албай аткан болсо, себеби мына жаңы жылдан баштап эле алар ушул жайыттын тарифи кандай экенин ошо мал баккандарга, жайытка чыккандарга уже маалыматты жеткирип туруш керек да. Ошон үчүн ошол бир эле мезгилдүүлүк дегенден бул кыш, жаз, жай, күз ошол айларын эске алып, аба ырайын, жазгы талаа жумуштарын, кээ бирде ошол суунун тарифи да чечилбей калды. Быйылкы жылы ошол куб сууну мисалы мындай баада алып атабыз, анан жеткирип берүү аябай кымбатка чыгып кетти дегендерди угуп калабыз да. Ошон үчүн ушундай нерсе болбош үчүн жазгы талаа иштерин, ошо бюджеттик календарь деген бар. Себеби социалдык экономикалык өнүгүү программасын ошол атайын колдонмодо бекитип берген бизге ошол азыркы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзү ала башкаруу органдары агенттиги тарабынан. Ал жерде ошол 1-апрелге чейин социалдык экономикалык өнүгүү программасы элдик жыйындар өткөрүлүп талкууланып бүтүш керек. Анан ошонун мындай долбоорун айылдык кеңештин депутаттары көрүш керек дагы, анан өзгөртүүлөр киргизип башташ керек да. Ал эми андан кийин эле, аны бекитилип берилгенден кийин эле мен ошону айылдык кеңеш, айыл өкмөт менен биргеликте сүйлөшүш керек да. Бухгалтерия кантип баягы первичный жанагы Минфинге цифраларды жиберип атат депчи. Себеби ал 1-сентябрга чейин бүтүш керек. 1-сентябрдан кийин кээ бирде ошол талкууга чыгарып башка нерселерди жасап калган мезгилибизде бюджет угуларды өткөрүп, бул аябай кеч болуп калат да. Ошон үчүн өзгөрүү болбой эле жана өзүбүзгө калган акча жөнүндө гана сөз жасап калабыз да. Ошон үчүн бул дагы ошо иш пландардын аткарышында өтө маанилүү бөлүк. Иш планы түзүүдө жана аларды кароонун мөөнөттөрүн аныктоодо мыйзамга ылайык коомдук угуулар өткөрүлө турганын биз унутпашыбыз керек. Коомдук угуулар ушул 4 багытта өткөрүлөт. Бул ушул жазылган, баарыңар билесиңер. Бизде негизинен ушу жергиликтүү бюджеттин түзүлүшү жана аткарылышы боюнча гана коомдук угуу өткөрүлүп калат. Кээ бирде өткөрүлбөй калат. Бизде жош айылдык кеңешинде быйыл өткөрүлбөй калды. Себеп дегенде ошон үчүн азыр бюджет этот отчетту алып аткан мезгилде эми бул суроо коюлат да. Себеби бул ал баары бир келет. Ал отчетту коюлуп атканда ошол суроо берилгенде ошол аткаруучу бийликтин башчысына жанагы бааны берип атканда канааттандырарлык же канааттандырарлык эмес деген голоско влиять этип калат да, таасирин тийгизип калат. Себеби дегенде бизде ушул мезгилдерде, ушул быйылкы жылдын башынан баштап эле ошол 2023-жылы уже 3 жолу глава айыл өкмөтү алмашып кетти да. Мурункусу кетип, анан ордуна башка келип, анан ордуна кийинкиси келип, анан ушу мына АТРдики башталып, кыскасы ошого көнүп мындай болгонго чейин. Бирок ал эме эмес, жооп эмес да. Себеби бир киши алмашкан менен ал жерде аппарат бар, аппарат целый. Глава кеткен менен ошол жердеги жана орун басар ошонун ордун аткарыш керек дегендей нерселер. Бизде орун басар да жок болуп калды да, бир мезгилде экөө тең келипчи. Ошон үчүн да ушундай болгон болушу керек. Анан биз үчүн аябай негизги байлык бул менчик. Ошон үчүн муниципалдык менчикти башкаруу боюнча ушундай коомдук угуулар өткөрүлөт. Ал кандай болуп атат, сатылып атабы же менчиктештирип көбөйүп атабы же ижарага берилип атабы, муниципалдык имараттар кандайча иштелип атат, ошол жамааттын жашоосуна камсыз кылуу, анан муниципалдык менчиктин кандай айрым эмелери менен кандай байланышта болуп атат дегендер тууралуу өзүнчө ушундай коомдук угуу өткөрүш керек. Себеби маалыматты эл алып, ошол биздин баягы аркылуу бизге баягы киреши кирүүсү же ошол биздин байлыкты сактап калуу да. Эгерде мындай
баягындай эстелик тургузулган жерлер бар мисалы да муниципалдык менчикте ушуларды караш керек. Ичүүчү жана сууга суу, канализация, жылуулук жана жабдуу, катуу тиричилик калдыктарын чогултуу, чыгаруу боюнча тарифтерди бекитүүгө өзүнчө коомдук өткөрүлөт. Себеби булар ошол биздин көрсөтүп аткан кызматтардын бир түрү. Анан биз аны коомдугубузду жокко алып чыга албайбыз. Анан көбүнчө ушул сууга суу, таза суу, мына мусорлор бизде канализация, жылуулук айыл жерлеринде көбүнчө жок. Ушулардын баардыгын бюджеттик угууда эле айтып коюшат да, мындай чала кылып элечи, достаточно мындай толук кандуу маалымат жетпей калат. Ошон үчүн элде дагы көп маселе болуп кетет. Ошон үчүн муну өзүнчө өткөрүү боюнча дагы ошол нормасы бар. Анан калктуу конуштун башкы планын, ушу ген план дегенде аябай чоң маселе болот. Азыр муну АТРден кийин бул өтө маанилүү. Ошон үчүн азыр жергиликтүү кеңештин депутаттары силер сунуштаңыздар. Могу АТРге жаңыдан кирген айылдар өтө маанилүү сиздер үчүн. Силер ушул ген план боюнча бизге бир коомдук өткөрүп бериңиздер деп, коомдук өткөрүү керек деп иш планга киргизесиңер да. Анан ошондо жергиликтүү кеңештин иш планына кирип калгандан кийин бул сөзсүз түрдө аткарылат. Анан аны биринчи сессияга коебу, экинчи сессияга коебу, кайсы сессияда даяр болот, мына ошолорго жараша жүрөт. Жылдык иш планынын, айылдык кеңештин жылдык иш планын түзүмүндө ушундай бөлүктөр, ал жөн эле иш план түзүлүп калбайт да. Бул деген ушундай бөлүмдөрдөн, графалардан, өзүнчө бөлүнгөн тилкелерден турат. Анан эмнелерди эске алыш керек? Бул жакта ушул 7 бөлүктөн турат. Биринчи айылдык кеңештин сессиясында карала турган маселенин аталышы да, мисалы муниципалдык менчик тууралуу дей турган болсок да, айылдык кеңештин сессиясын өткөрүү күнү каерде өткөрүлөт, кандай болуп өткөрүлөт, кайсы күнү коомдук талкууга чыгат, кандай тарапта каралат дегендерди жазылыш керек. Маселенин кароо тартиби жөнүндө кыскача маалымат, кандай жагы биз жөн эле сунуш берип койбойбуз да, мына муниципалдык менчик жөнүндө ошону киргизип кой иш планга дебестен, биз ошол өзүбүз депутат катары жана может быть ошо туруктуу комиссиялар катары бере турган болсок, ушундай форманы толтуруп берсек, бул ошол тартиби менен болот да. Жоопту адам, ушул маселени аткаруучу, бул маселени изилдөөгө же кароого жооптук айылдык кеңештин туруктуу комиссиясы, кайсы комиссияга жүктөйбүз же сунуштайбыз мисалы. Маселени кароонун жыйынтыгы боюнча айылдык кеңеш кабыл алган чечим, биз эми 2 түрдүү чечим кабыл алабыз, билесиңер, токтом, анан тескеме, анан төраганын может быть буйругу болуп калат. Ал бул жакта жок экен, бул тескеме тууралуу эле. Анан жарандардын катышуу формалары, биз канчалык деңгээлде ачык жасайбыз, же айылдык кеңеш сессиясы же туруктуу комиссия жыйналыштарындабы, же жанагы жергиликтүү жамааттын өздөрүнүн курултайларыбы. Негизинен бизде мамлекет тарабынан гана өткөн курултай болуп, ал жөнөкөй жергиликтүү жамааттардын курултайы 2 жылда 1 жолу өткөрүлүш керек, бирок ал негизинен өтпөй калып атпайбы, биздики жанагы мамлекеттик өткөн курултай менен эле чектелип калып атат да. Анан ошол жерде деле бир нече маселелер айтылып атат. Мүмкүн ошолордун, ошол өткөрүлгөн курултайдын бизде токтомдору бар, кайсы маселелерди алып чыгыш боюнча. Эми 3 маселени тияка республикага жибердик, калган маселелерди дагы ошол боюнча карасак болот. Бирок бирөөнө мындай ошол токтомду негизине деп алып чыгуу да бир аз мындай түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн муну өзгөчө эле алып чыгуусу өтө маанилүү. Мына ушундай формада толтуруп берилиш керек ошол иш план. Ошондо гана иш план кичине нормага түшүп, иш планды окуп аткан адамга да түшүнүктүү болот, качан кайсы жерде кайсы темада өткөрүлөт, кимдер жооптуу болот, кайсы туруктуу комиссия алып кетет жана кимдер чакырылат, алар кандай формада өтөт деп. Дайыма эле жыйын өткөрө беребизби же коомдук эле өткөрө беребизби да, может быть чындап эле ошондой курултай же башка чогулуштар түрүндө өткөрсөк болот. Анан жергиликтүү кеңештин жылдык иш планында эми түзүүдөгү эң кыскача жолу мындай караганда, ар бир депутат өзүнүн жекече иш планы болуш керек. Эми ошол жана мен башында айткандай эле биздин платформабыз 4 жылга келгенбиз. Ошол 4 жылдын ичинде ошону 4 жылга бөлсө болот. Анан аны туруктуу комиссияга сунуштайт. Себеби ар бир депутат өзүнчө жеке эмес, бизде билесиңер, айылдык кеңеште баардык депутаттар сөзсүз түрдө бир гана туруктуу комиссияга мүчө боло алат. Төрага менен орун басарлары эч кандай туруктуу комиссияга мүчө боло албайт, билесиңер. Бирок туруктуу комиссияга мүчө болгон депутаттар, эгерде эми азыр андай округтар калбай калды окшойт, менин билишимче айыл аймактар 11 депутаты бар жерлер, эгерде кандайдыр бир ЧС болуп кете турган болсо, бир депутат бир эле мезгилде 2 комиссияга катышуу укугун регламент катары кабыл алса болот. Бул дагы ошондой норма бар. Ошол туруктуу комиссиясына сунуштайт өзүнүн маселелерин. Анан эгерде анын бере турган иш пландагы сунуштары туруктуу комиссияга, өзү иштеп аткан туруктуу комиссияга каралбай турган маселе болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн башка туруктуу комиссияга дагы сунуштоого анын өзүнүн толук кандуу укугу бар. Жекече ошо иш планды түзүп жаткан мезгилде биз депутат айымдар эмнени эске алышыбыз керек?
Биринчиден ошо шайлоочулардын астында платформаларыбыз, биз эмнени убада кылып келдик эле, ошолор боюнча дагы бир карап эстеп коюңуздар. Себеби бир эле жыл калды. Быйылкы гана иш планга киргизе алабыз да, кийинки жылы бир отчеттук кам боюнча эле кетебиз. Мынакей азыр көрөсүздөр. Ошон үчүн быйыл ошол эң 4 сессия болот. Кийинки жылы ошол бир сессияга же экинчи сессияга катышып калабыз. Мурун катышпай калганбыз. Бир жолу бизде бир ушундай случайлар болуп кеткен. Ошон үчүн ошол сессияларда биз өзүбүздүн платформабыздын аткарылышынын үстүндө иштешибиз керек. Анан социалдык экономикалык өнүгүү программасын дагы берсе карап коюңуздар. Бул жерде аябай приоритеттүү багыттар болот. Ошону иш пландарга киргизсеңиздер болот. Себеби адамдар ошол маселени аябай чечилбей аткан көйгөй болот да. Приоритет деген ошол да, билесиңер, ушул быйылкы жылы сөзсүз чечилиш керек, мына ушундай болуш керек деп ошол жыйындарга чыкканда, же эл менен жолугушканда мына ошолор айтып атышат. Анан азыр биз үчүн эң жакшы бир инструмент болду. Силер кандай жасадыңыздар билбейм. Мен депутат өзүмүн шайлоочулар менен 2 жолу жолугуш өткөрүп, 2 жолу ошол жасаган 2023 жылдагы отчетумду бердим. Ошол жерде алар мага кайра башынан чоң суроолорду, чоң көйгөйлөрдү коюшту да. Азыр мен эми ошону дагы иш планыма киргиздим быйылкы жылкыга. Азыр биздики каралып бүтө элек, бирок азыр эми кайсы кварталга качан бөлүнсө, ана мен шайлоочуларыма айтып коюшум керек. Сиздер айткан сунуш мына ушул убакта ушундай болуп чыгат деп. Анан ошол социалдык экономикалык өнүгүү программасынан сырткары атайын тармактык программалар болот. Билим берүү тармагында, саламатты сактоо чөйрөсүндө, же экономика, мына ишкерликтү өнүктүрүш боюнча, же дагы башка бир программалар болуп калышы мүмкүн. Социалдык маселелер боюнча, социалдык жанагы жөлөк кыздар жөнүндө, же ушундай жалгыз бой адамдар жөнүндө, же дагы мына жакында эле кургак учук деп атат. Мына ушул боюнча атайын тармактык программа болот. Эгерде сиз ошол чөйрөдө иштеген адам катары болсоңуз, же сиздин шайлоочуларыңызга ошондой маселелер пайда болуп аткан болсо, анда ал программалар менен да тааныштыкты көрүш керек. Себеби социалдык экономикалык өнүгүү программасы тармактык программаларды ичине камтыйт деп жазылган да. Ошон үчүн аны да карайбыз. Анан элдик жыйындар болуп атат азыр, көрүп атасыңар. Мына ошо элдик жыйындарда аябай элдер эми көп катышат. Кышкы мезгилде жыйындарда бош болот. Анан ошол мезгилде чоң маселелер айтылат. Демек ошол маселелерди дагы өзүбүздүн иш планыбызга киргизсек болот. Анан дагы бир норма, жааматтардын муктаждыктары, учурдагы кырдаалды, айыл аймагындагы мезгилдүү иштерди, мисалы арык чапкан же да ошондой сууларды жеткирип берүү, жайыттарды туура бөлүштүрүп берүү, муниципалдык менчиктер жөнүндө туура башкаруу, госфонддун жерин бөлүштүрүп атканда аукциондо кандай өттү кечкиздү, ошол тууралуу маалыматтарды алып, андан сырткары азыр ар бир ошол айыл өкмөттүн өзүндө ошондой мониторинг жана баалоо боюнча эме командалар түзүлгөн, команда дейбизби, же топ түзүлгөн, мониторинг жана баалоо боюнча. Ошолор жүргүзүп аткан жумуштарында дагы кандайдыр бир жыйынтыктар бар. Алар менен да таанышып уксак болот. Анан ошолорду өзүбүздүн иш планыбызга киргизсек болот. Жана кийинки мурунку жылда аткарылбай калган иш пландарды кайра быйылкы жылкы планга карап берсек болот. Мен ушуну менен бүгүнкү азыр эми талкууга чыгалы. Мен азыр ошол укуктук жактан коюлган нормаларды жана ошондой эле практика жүзүндө кандай болот ошол тууралуу айттым. Эми де юре де факто дегенди түшүнөсүңөр. Де юре деген ушундай жазылат. Бул эми образец да, негизинен ушундай болуш керек депчи баардыгы. Бирок биздин турмушубузда бир аз башкачараак. Эми мен деле ошол сиздер сыяктуу депутат болуп өзүмдүн тажрыйбамда көрүп атам. Ошол өзүмдүн жеке иш планымды түзүп, анан ошо туруктуу комиссиялар менен бирге макулдашабыз. Анан туруктуу комиссиялардыкын ошо мен төрайым мезгилимде дагы, азыр дагы төрага менен кошо дагы ошол 4 сессияга бөлөбүз негизинен. Кайсы маселени кайсы мезгилде караш керек деп. Анан бирок ортосунда тездетилген маселелер болсо аны любой момент ошого киргизебиз. Менин ошол орун басар катары менин астымда ошол тапшырма ошол күн тартипте иш пландарды күн тартипте калтырбай кийирүү да. Ошону карап туруу, ошону мониторинг жасап туруу, кайсы иш чара калып кетти деп анан кийинки жылкы кайуу. Эгерде сиздин кандайдыр бир иш планыңыз, сиздин мындай иштериңиз, иш пландарыңыз же шайлоочулардын астында берген убадаларыңыз кирбей кала турган болсо, азыркы күндө эң чоң мүмкүнчүлүк бар. Ошол бекиткенге чейин ушу январь айында ошону жазып киргизип алсаңыз болот. Анда азыр силерден ошо суроо жооп күтөлү. Суроо берсеңиздер болот, жазсаңыздар болот, берсеңиздер болот. Мен ошого жараша жооп бере берем. Бул жакта немеде чатта неметиптир, комментарий Миргүл Кубатовнадан. Абасканы же саламатсызбы? Колдонмону тезирээк берсеңиз, бизде 17 январда сессия болот дейт. Азыр мен салып коем сразу эле группага.
ошол жактан ала бересиңер тиги колдонмону. Ооба. Анан неме Рана эже колун көтөрүп атат Рана эже, сизге сөз. Рана эжеке, сизге сөз. Так, Рана эже немете эле окшойт, Да, кимде суроо бар? Кол көтөрүү немени бассаңар, мен бере берем. Рана эже, угулуп атат, айтыңыз. Амастарыбыз, айым, Авасканайым. Авасканайым, сизге суроом бар эле. Жана башында айтты. Саламатсызбы? Угулуп атабы? Айта бериңиз. Жана өйдөрөктүн башында айтып кетпедиңизби, тиги сессияда караган чечимдин кабыл алышы жөнүндө. Сессияга катышкан депутаттардын катышкан санынын көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алынат деп, Бизде мындай болгондо, бизде 21 депутат, ошонун 11 депутаты сессияга катышып, бир маселени чечим кабыл, токтом кабыл алышты да, мындай деп. Ошондо 11 депутаттын 7 депутаты за, 1 депутат калыс, 3 депутат каршы чыккан. Бул өтпөш керек болчу да. 21-дин эгерде 11 депутат баары тең каршы болсо, чечим кабыл алынды, бирок каршы деп эме чыкмакта, Эгерде катышкан 11 депутат ушул коюлган маселеге за болсо, бул маселе чечилди деп эсептелет беле? Мен айтып берейин, анда Рана эжеке, мен сизди түшүндүм сурооңузду. Негизинен мурун биздин ушул айылдык кеңештин кворуму жөнүндө жана ошондой эле чечим кабыл алып аткан мезгилде 3-төн 2 деген түшүнүк бар болчу да. Ошондо 21-ди 3-кө бөлсөңүз 7, 7-ни 2-ге бөлсөңүз 14. 14 добуш менен гана өтмөк да ушунун бардыгы. Анан өзүңөр билесиңер, ал мезгилде биз жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөттүн башчысын, шаардын мэрин шайлачу элек да, билесиңер да, эски мыйзамда. Анан булар ар түрдүү себептер менен жанагы катышпай калып, же келбей калып, кворум болбой калып ушундай кыйналган. Ошон үчүн кээ бирки маселелерди жөндөн жөн эле аябай узакка чозуп жиберишет экен деп, анан мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Ошол мыйзамга өзгөртүү киргизилген боюнча азыр 2 жерде 2 норма жашайт. Эгерде сиз айтып аткан бир маселелер боюнча, сиз азыркы айтып аткан бир маселе боюнча, мисалы 21-дин 11-и 50% болуп атат да. Мисалы мен 11 дегенге мен каршымын да. Эми чисто математически карай турган болсоңуз, 21-ди 2-ге бөлсөңүз 10,5 болот. Правильно? 10,5 болот. Анан 0,5 добуш кошулуп калып атпайбы? 0,5 менен 11 болуп кворум болду деп атат да. Мен ошон үчүн дайыма 11,5 болуш керек. Это значит 12, 11,5 деген адам жок да, правильно? Ошон үчүн 12 деп талашам да, 31-ди дагы ошентип 17 деген түшүнүк кетип калды да, но все большинство деп. Ошол катышуучулардын гана 50+1 дегенди киргизип койду да. Түшүндүңүз да? Ошондо 7 болсо, значит бул өтөт. А бирок целом өткөндө бизде да ушул боюнча, жер боюнча бир маселе болгондо 31-ден биз 18-биз катышып, анан 9 добуш берип, 9-бу 10 добуш берип өтүп кетти да бир маселе. Өтпөй калды дегеним ошо бир депутат туруп сунуштады. Ошо жер маселеси боюнча муниципалдык ушул мындай байлык жөнүндө сөз кылып аткан мезгилде 30 депутаттардын теңинен көбү катышканда эмес, наоборот ошол 3-төн 2 катышканда кылалы дедиле, добушка койгондо ошол өтүп кетти да. Ошон үчүн биз ошол күнү ошол маселени карай албай калдык да. Эми Раныже ошону регламентке киргизиш керек. Регламентке киргизбей туруп, азыр жөнөкөй айта турган болсоңуз, аны эч ким укпайт, биздин регламент андай эмес деп коюшу мүмкүн. Демек сиз ал сунуштаңыз, ошол көпчүлүк дегенди кантип түшүнөсүңөр. Көпчүлүк дегенди бүгүн 50+1 деп берип атат бизде. Мыйзамда. Рахмат. Андан кийин да ал өтөт эми эжеке. Ранычке түшүндүңүз да, 7 болсо, значит өттү ал маселе. Рахмат. Так, кийинки сөз анда Венера Орозмаматова айым, сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу Аваскан Чынбердиевна, урматтуу катышуучулар. Аваскан эже, менде мындай суроо бар эле да. Биз азыр мына мен Кара Суу шаардык кеңешинин депутаты болом. Биз Кара Суу шаарында ПСРди 1 жыл мурун кабыл алганбыз. Бирок азыркы күнгө чейин дагы ошол планга иш чараларды иштеп чыгуу планы каралбаптыр.
албаптыр. Туруктуу комиссиялардын өзүнүн иш пландары бар, бирок ПСРге карата ошо 4 жылдык иш план каралбаптыр. Анан мен ушу акыркы сессияда дагы айтып келдим, чтоб ушул ПСРдин иш планы кабыл алынбаса, мэриянын отчету полностью жокко чыгат деп турупчу. Ошону кандай деп түшүндүрмө берет элеңиз? Рахмат. Мындай деп түшүндүрмө берсеңер болот. Азыр мэриянын бухгалтериясы бар, ФЭО да, финансовый экономический отдел бар да. Финансовый экономический отдел ПСРди апарбастан бюджетти бекиттирип бере албайт да, казначействоданчы. Анан булар эми кандай кылып бекиттирип атат, мен аны түшүнбөйм. Бирок негизинен ошол азыр сен анда мындай кылып кой, Венера. Ошол азыркы иш планды бекитиш керек, азыр быйылкы жылдыкын. Быйылкы жылдын иш планын бекиткенде социалдык экономикалык өнүгүү программасын 1 апрелге чейин бекитүү деп киргизип кой. Все, ошо менен уже каралып, рабочий группа түзүлүп, өзүнчө жанагындай процедурасы менен кетет да. Ошол сенин инициативаң болуп калат, социалдык экономикалык өнүгүү программасын бекитиш. Итак эле мыйзам боюнча дагы ошону бекитиш керек болот. Бирок ал социалдык экономикалык өнүгүү программасы, мен жана бир нормаларды айтып кетпедимби? 1 апрелге чейин, анан 1 сентябрга чейин жана бюджет каралат депчи. Андан сырткары деле ал любой момент өзгөрүүгө жатат да. Просто депутатский корпустан жакшы жумушчу топту түзүш керек. Депутатский корпус өзү иштеп чыга албай турган болсо, депутаттардын баардыгы эле разработчик эмес да, чынбы? Ошондой социалдык экономикалык өнүгүү программасы боюнча сырттан адистерди чакырса болот, адистерди кошуп берсе болот, өздөрү порталга чыгарып конкурс менен алса болот да, может быть башка уюмдар менен иштешсе болот ошол аркылуу. Ошентип өзүнүн программасын түзсө болот. Азыр как раз андай жок болсо, сен ошону өзүңүн иш планыңа киргизип ал. Жакшы иш план. Бирок ошону контролдоп турасың да, өзүңүн сенин иш планың болуп атпайбы, ошол кеңештин иш планына киргизилген. Ошону өзүң мониторинг жасап, постоянно карап турушуң керек. Болду, Венера. Анда эме кийинки Асанакунова Венера деген эже экен. Да, угатам эжеке. Асанакунова Венера айым, сизге сөз. Звукту неметиңиз? Звукту жандырыңыз. Саламатсыздарбы? Аваскан эже, Сали айым жана коллегалар. Менде мындай суроо да, жаңы жылга жакын ушу больницага жатып калганыма байланыштуу элге отчет бере албай калганмын да. Анан ушул 18 январда сельский скот болгон атат. Ошондо отчетумду берсем болобу? Элге. Ооба, ал сиз эме эжеке ага кыжалат болбоң. Жыл ичинде бере бересиз. Ал эч кандай депутатка сөзсүз түрдө мына убакта деп 1 жылда 1 жолу деп жазылган. Бирок биз ошол жылды жыйынтыктап бергендин себеби Венера эжеке мындай болуп калат да. Биз жанагы кийинки жылдын бюджетин бекитип атканда же дагы бир иш планыбызды түзүп атканда элден бир маалыматты угуп калалы деп ошон үчүн шашылып беребиз. Ана самом деле жылды тегеретип бере берсеңиз болот. Ага эч кандай сизге мындай чектөө коюлбайт. Анан аябай көп депутаттар бербейт отчетун да, такыр отчетко чыга элек депутаттар бар. Анан бирок депутат отчет берүү бул кийинки шайлоого даярдык деген түшүнүктү деле берет да. Себеби сиз отчет берген сайын шайлоочуга жакындайсыз, шайлоочунун ишеничине киресиз, шайлоочу менен тез байланышып өзүнүн бир эмеси да, жолу бул. Ошон үчүн дагы кыжалат болбоңуз. Дагы бир суроо, бизде ушу бир депутатыбыз былтыр 7 ай бою больницалап, кызын больницага көргөзүп Россияга кеткен да. Анан 7 ай бою жүрдү, ошо справкаларын жөнөтүп атты. Анан 3 ай келип 3 ай жүрдү дагы, эми кайра кетти да. Кайра эле арыздарын, кайрууларын жиберип, анан эми депутаттарыбыз ошо каршы чыгып атат да, кетсин депчи. Ал кетирелик десек, Мандатын алып бергиле деп атабы эми? өзү кетпей атат да. Мен жазбайм, кетпейм. Эгер мени кетирсеңер, мен анда прокуратурага жазам деп атат. Ушуга кандай иш чара кылышыбыз? Венера эжеке, ал силердин регламентте каралыш керек. Сиз регламентти көтөрүп чыгыңыз. Силердин ошол айылдык кеңештин регламенти бар. Регламентте ошол депутат канча жолу сессияга, өзү типтүү регламентте жазылган, 4 сессиядан ашыкча калса деп. Бирок ошол типтүүнүн негизинде биз өзүбүздүкүн иштеп чыгабыз го. Ошол жерге мисалы 4 жолу сессиядан себепсиз келсе деп киргизебиз, мисалы киргизсек. Ал 4 сессия деген мисалы 1 жылда 2 жолу, 1 жылда 1 жолу келбей койсо, ал жыл ичинде эмес деп деле айтышы мүмкүн да, толук жазылбай калышы мүмкүн. Же катар 4 жолу сессия келбей калган деп айтылабы, же 1 жылдын ичинде келбей калганыбы, же жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде, же 4 жылдын ичинде, ал тууралуу жок да, типтүү регламентке кеңештеги боюнча киргизилбей калат да. Жөн эле ошол 4 жолу себепсиз келсе деп коет.
Анан ал себептүү болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Баласы ооруп атат да. ооба Анан справкасы бар. Анан аны чындап эле азыр ошол силер аймактык шайлоо комиссияга төрага кайрылыш керек, өзү негизинен ушунча жолу катышпай калды себепсиз деп. Бирок ал себептүү болуп калат да, поэтому ал эгерде сотко берсе утуп келет. рахмат. Мен бияктагы Назгүл деген эжекениnkini окуп коеюнчу. Саламатсызбы? Элге жыйынды качан өткөрсө болот? Жылдык отчетту сессияга чейинби дейт. Жок, азыр эле мен жооп бердим окшойт. Ошондой болуш керек экен. Назгүл эжеке сурооңуз. Бул деген ошо 1 жылдын ичинде өзүңүз пландаштырып, кайсыл убакытка туура келсе өткөрсөңүз болот. Но биз көбүнчө ошол жаңы жылга чейин деп калабыз, жанагы эки себеп менен. Элден көбүрөөк суроо талаптар карап туруп, биз ПСРди бекитип, бюджетти бекитип берип атканда эске алып калалы деп. Анан өзүбүзгө дагы ошо мезгилде элдер мындай бошураак болот экен. Январь, февраль, мартта деле каалаган мезгилде чыгып айтып кое берсеңиздер болот, жасап аткан ишиңиз боюнча. Ага андай эме жок. Иш планыңызды жибере аласызбы дейт Рана эжеке. Мейл макул, мен жиберип коеюн, бирок баардыгына эмес, распространение сизге да жиберип көрүңүз, себеби ошол бир план таркаса эле биз ошондой көнүп калыптырбыз да, ошондой копия коёндой пландар кетип калат экен да. Ошон үчүн жанагы социалдык экономикалык өнүгүү программасында көбү бербейт, себеби ал аябай сильно айырмаланат бири-биринен да. Атайын баардык жерде колдомолор бар. Ошо колдомолорду карайсыздар. Район эже макул, мен өзүм планымды жиберип көрөйүн, эгерде сизге жакса ошодон кичине мындай тажрыйба болоттур. Жумагүл эже, анда сизде сөз. Саламатсыздарбы, кутман кеч. Жанагы чечим кабыл алуу боюнча мен жото жакшы ынанбай калдым да баскан. Себеби бизде мындай маселе көп болгон. Бизде азыр болсо АТР болуп 71 депутат болуп калдык. Бирок баягы 21 кезде ошо чечим кабыл алуу боюнча аябай тиги талашканбыз да. 50%, 50 деп атпайсызбы? Ошо 50 болгондо депутаттардын жалпы санынын 50 деген бар экен да. Катышкандардын 50 эмес экен. Ошол боюнча тиги бир чечим кабыл алышып, тиги юристке чейин эметкенде ошо жалпы депутаттардын 50% деген туура дешкен да. Катышкандардын 50 эмес, жалпы депутаттар. Ошондо деген ошо чечим деген ошондой болгондорун туура болот экен да. Анан берки катышкандардын 50% деген элден өйдө деген ал жанагы жоболор боюнча мисалы үчүн. Бирок жоболор болуп ошолорго жарайт экен да. Мындай маанилүү чечим болгондо ал жарабай калат экен. Ошон үчүн юристтер ошондой дишкен бизде. Жалпы депутаттардын 50% деген жер бар экен да. Ошо анан кийинки эми айымдагы айтпады жанагы мандаттан ажыратуу дегенчи, бизде да ошондой болгон да. Бир депутатыбыз Москвага кетип калып 1 жыл бою келбей койгон. Анан биз АШКга эметип ушуну кандай кылып мандаттан ажыратабыз дегенде ал ажыратыш аябай кыйын экен. Себеби ар бир келбей калган сайын ага биз акт жазышыбыз керек экен дагы, ошону өзүнө билдирип туруш керек экен. Анан эгерде ошол мисалы үчүн 5 жолу 6 жолу келбей калса деле ал тияктан эгерде бир справка алып келсе ал соттон утуп кетет экен. Ошон үчүн биз мандаттан ажыратыш аябай кыйын экен. Эгер ошондой турган болсо сөзсүз ар бир сессияда акт жазып, аны өзүнө билдирип, үйүнө билдирип, ушинтип келбей калды деп туруш керек экен да. Анан ошондой болгондо анан алындан жооп келип турат экен. Анан эгер эмете турган болсо кыйын, аны мандаттан ажырата албайсың оңой менен. Ошондойлор болгондо биз Башкырстанда анан ажырата албайбыз оңой менен. Бирок аябай эле аймактык шайлоо комиссиясы бүгүн бат эле ажыратып коюп атат мандаттан. Бизде аябай көп болду карасуда. Ошол жанагы келбегендерди төрагасы жазып барып эле, алар артынан арызданган жокпу? Кыскасы ушундай бизден эле уже 6 депутат алмашты да, бизден эле айылдык кеңештен. Ошон үчүн ал жеңил эле ажыратты да, почему-то арыз жазып эле ошол боюнча эле кетти да. Эми демек алардын кызыкчылыгы бар, бергиси келбейт, анын өзүнчө эмеси бар экен да. Ошол боюнча. Эгерде депутаттар өзүнүн немеси болбой, арызданбай, кызыкчылыгы жок болсо кала берет экен. Эгерде чындап депутат болгусу келсе, арызданып болсо, биз утулуп калат экенбиз да. Ошондой жери бар экен. Макул, рахмат. Хорошо, рахмат. Бурул эжеке. Бурул Бакирова эжеке, сизге сөз. Звукту жандырыңыз. Саламатсыздарбы? Меники ошо баарын эртеден бери толук уктум. Меники мындай эле суроо болуп атат да, жөнөкөй эле. Биз боореки аймактык болуп 5 айыл биригип калбадыкпы? Анан 5 айыл бириккенибизге 6 ай эле болду да. Анан төрагабыз айтат, 6 айдын ичинде 9 сессия өтүптүрбүз. Ушундай болобу? Мен 3 сессияны толук билем. Мен мисалы депутат болгону бир да сессиядан кала элекмин, катышпай. Анан кийин 6 айдын ичинде 9 сессия өттүк дейт.
Анан мен дайын айттым, анда ал немелерди карайлы эми. Биздин үстүбүздөн эле кол коюп токтом чыгарып, чечим чыгарып койгон жоксуңар десем, сайттан карай бериңиз деп ороңдойт да. Анан 9 сессия, 6 айда 9 сессия өтүнөбү? Ушуга бир жооп берип коюңузчу. ооба өткөрүлүшү мүмкүн. Эжеке өзү негизинен жанагы өзү пландаштырылган боюнча 4 гана сессия өткөрүлүш керек. Анан азыр аябай мындай болуп кетти да. Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында аябай өзгөрүүлөр көп болуп атпайбы, көп мыйзамдарга байланыштуу. Билет болушулар керек, мына биз окуп аткан ушул омбудсада деле азыр баардык эксперттер айтып атышат, 100дөн ашык мыйзам бизге тиешелүү болуп калды депчи. Ошол баягы аймактык өнүгүү программалары деле баардыгы ушу келип келди, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жүктөлүп калып атат да. Анан ошондо жетишпей калып, анан төрагалар жаңы болуп, ошону пландаштыра албай, ортосунда могу АТР аябай көп мындай бузууларга алып барды да чындыгында. Себеби мындай бузууларга эмес, имеется в виду иштерди туура пландаштырганга мындай тоскоолдук берди да кайсы бир деңгээлде. Анан ошол себептен бат бат карагыла деп эле ушул маселелер аябай көбөйүп кетип, анан коюп аткан болушу керек деп ойлоп атам да. Эми силерден 9 өткөрүлгөн өтө көп болуптур, бирок аябай көп өткөргөндөр бар. Мен дагы ошо төрагалар менен сүйлөшүп калсам, биз ушунчасын өткөрүп атабыз быйылкы жылда деп калышты да. Ошо быйылкы жылы айттым го, ошо жылдагыдан аябай эле көбөйдү да. Эми менин тажрыйбамда мурун бир жылда 4 же аябай 5 же 6 эле сессия өткөрүлчү бир жылда. Кезексиз 2 эле сессия коюлуп калчу бир себептер мененчи. Азыр андай болбой калды да. Быйылкы жыл ошо 23-жыл жыл ошо рекорд койдук окшойт ушу сессиялар боюнча. Анан менин билишимче мына Жумагүл эже деле айтат болуш керек. Ошол Кочкордо жанагы бириткенден АТР болуп биргенден кворум жок, канча почти депутаттар айтып атты го, биз күндө эле барып келип атабыз, сессия почти каждый день эле коюп атат депчи. Ушундай болуп калды да. Биздикилер 9дон ашып кетти. Бирок нарушение эмес да эми. Эмне кылалы эми, планирование не то болуп атат да. Ошон үчүн жана иш план туура түзүлүш керек деген да ошол жактан келип чыгып атат да. Жумагүл эже айта бериңиз. Ооба, биздики эле 9дон ашып кетти сессиябыз, чындыгында эле көп болду. 71 депутат 9 айыл болду. Маселе көп. Анан чындыгында эле тиги көп маселе чечиш керек экен, ошон үчүн сөз биз көбөйүп калды силер. 9 сессия болду биздерде. Бирок ошол 9 сессиянын 15 маселе карап аттык да, көп карадык. Анан менин дагы бир суроом бар да. Угулуп атабы? Ооба, угултат айтыңыз. Мен мурдагы соц тармактын мурунку депутаттыгында да соц тармактын төрайымы болчумун. Азыркыда да жана туруктуу комиссиядачы. Азыркыда да ошо соц тармактын төрайымымын. Мен өзүмдүн жылда ошо иш планым бар. Иш планым бар, колуман келишинче аткарганга аракет кылам. Анан кийин могуреки билим берүү тармагына келгенде өтө кыйыныраак болуп калып атат да. Себеп дегенде билим берүү тармагынан биз деген өзүбүз жанагы билим сапаты аны муну караганга немебиз жок. Чынын айткандачы, анын атайын өзүнүн карай турган органдары бар да. Бирок ошол мектептердеги бир айрым бир мындай кемчиликтерди карай алабыз. Мисалы ага өзүбүз которгон акчанын жыйынтыгын, максаттуу аткарылышын карап атабыз. Андан сырткары кандай маселелерди карасак болот? Коопсуздук маселесин карасаңыз болот. Себеби ошол мектепте баары биздин бала чакалар карап атпайбы да. Ошол эми коммуналдык кызматтардын баардыгын эле түшүнөсүз, мисалы. Анан ошол билим деңгээлинин сапатын жогорулатыш боюнча керектүү болгон, может быть, библиотекасын толтуруп бериш боюнча, азыркы жаңы цифровизацияга киргенде жаңы технологияларды сатып бергенге, мисалы ушул пландарды карасак болот. Себеби баары бир эле биздин балдар окуйт да ошол жерде, правильно? Анан мектепти да сыртка чыгарып койбостон, бирок аябай чоң спорный маселе болот экен. Жергиликтүү бюджеттин жана калган акчасынын канча пайызы ушу билим тармагына кетип калды деп караганда аябай көп акча кетип атат да чындыгындачы. Бирок ошол бизге эгерде 5 жылдан 10 жылдан өзүнүн жакшы результатын бере турган болсо, почему бы нет да? Себеби азыр ошол билимди көтөрбөсөк, анан бирок бизде дагы бир ошондой маселе болду. Ошо мектеп, бала бакча дегенде эле акчалар көп кетип калат экен. Биз элдин маселесин чечпей эле ошону карап отурабызбы? Булар өздөрүнүн министрлигине кайрылышсын деген бир ойлор да чыгып кеткен да. Анан ошон үчүн ал дагы эми ошон үчүн жанагындай кылып көрүңүз Бурлу эжеке. Жанагы целый бюджетти алып, ошол целый бюджеттен ушул соц маселелерге канча акча бөлүнүп атат и ошол канча пайызды түзүп атат. Ошонун ортосунан билим берүүгө канча кетип атат, саламаттык сактоого канча кетип атат, маданиятка канча кетип атат, жөнөкөй элдин социалдык маселесине канча кетип. Ошондо көргөндө эле проценттен кийин ойлонуп каласыз. Кайсыл жакка канча пайызды көп жүктөп салып атканыбыздычы. Баягы инфраструктура, элдин башка социалдык маселелери бизде көп калып кетет да, ошол себептен жетпей калат да мындай караганда акча. Рахмат. Хорошо. Анан дагы бир эми баарыбыз эле жылда жана туруктуу комиссиячы.
Анан баягы иш тажрыйба алмашып, иш планыбыз абдан жакшы. Мындай натыйжалуу болуш үчүн мындай тажрыйба алмашып турсак жакшы болот эле да. Анан бири-бирибиздин жана сиз айткандай коёндой окшош кылып көчүрө албай. Ошон үчүн да бир кичине мындай пландарды бири-бирибизге неме кылсак болобу? Мындай кошумча алымча кылып дегендей. Могу жерде мондай жакшы иш бар экен, мен ушуну киргизип бептирмин деген сыяктуу тажрыйба алмашсак. Менин оюмча болот болуш керек. Давайте мен ошол бүгүн ошондойду мындай албай келиптирмин да. Мен тиги жумуштан үйгө келгем да. Анан азыр ошону мындай эле общий көрсөтүп коеюн десем, мен именно почему-то ошол иш план жок болуп атат да. Азыр аякка койдум эле ошону түшүнбөй атам да. Ал жок экен такыр, ошо компьютер менен издеп атам да. А так жанагы макул бир эме башкача мындай толтурулган бир иш планды көрсөтөт экенбиз да, хорошо, Италияны кандай кылып көрсөтөбүз, ошол боюнча сүйлөшөлү эле. Макул. Азыр мен биякта эмелерге барайын, чатка, анан кийин бияка келебиз, Анан абасканайын бизге да көрсөтүп коесузбу кыскача. Хорошо, ошону түшүндүм. Үлгү катары экран коюп элек. Сессияга убакыт белгиленген сааттан 1 саат, кээде 2 саат кечигип келгендер болгонча да көрүнүп. Ушул аябай оор маселе бизде дагы ошондой. 3-кө чакырсаң 5-ке келишет, анан эч жоопкерчиликти сезбеген ушундай биздин коллегаларыбыз бар, билесиңер, Анан ошону өзү негизинен жанагы этика комиссиясына жүктөш керек, себеби алар ушуга жоопту да. Анан бүгүнкү күндө депутаттарды ошо убактысында жеткирилип, убактысында алып келгенге биздин жооптук катчу милдеттүү. Ошону явка жасап чакырып келмей. Ошон үчүн ушул жооптук катчу менен иш алып барыш керек. Бирок эми ушундай экен да. Биз дагы ошо кворум кыла албай, ушу 17-ге жеткире албай атып, баштап калганыбыздан анан келгени келет, келбегени келбей, сессиялар көп болуп кеткендигине байланыштуу көбү сезбей деле койду да акыркы мезгилдерде. Анан кээ бирки депутаттар такыр келбей коет, анын артынан башка депутат жок, мисалы ошол округда коюлгандар. Аларга ал мындай деле роль ойнобой калды да. Эми анда ошол кечигип кеткендер боюнча мен билем, биринчи ошо биз регламент иштеп аткан мезгилде ошо регламент иштеп чыгууну ошол регламент комитетине комиссиясына тапшырганбыз. Анан ошол жерде иштеп атышып тим эле аябай катуу талаптарды коюп жазып келишкен да. Мен бир жагынан ошондо төрайым эле ушул талаптарды биз аткара албай калабыз деп, себеби мындай ошол кечигип келбеш керек, анан мындай болуш керек, тигиндей сылык сүйлөш керек. Анан мисалы эгерде кимде ким бирөөнүн кадыр баркын, ар намысына тийип сүйлөгөн же сөгүп сүйлөгөн боло турган болсо, төрага кадимкидей ошол сессиянын аягына чейин сөз бербей койгонго укуктуу да. Ошондойлор бар да. Ошолор да айтканга чейин ушундай жеткенбиз. Бирок анан алар болсо айтып атпайбы, что сессияга келгенде мына депутаттар аябай эмени билиш керек, этиканы билип, башка бирлөрдү сыйлап келиш керек. Ошон үчүн жанагы эмне эле мындай официалдуу түрдө кийинип келишсин дегенге чейин жеткиришкен да. Анан бирок азыр ошол сакталбай эле кайра жана спортивный менен эле көчөдө жүргөн боюнча эле келип эле кайра сессиянын деле депутаттардын деле мындай кадыр баркына тийди да. Эми аны айта турган болсоң, көрүңөр, ушул депутаттык ошол этика комиссиясы депутаттар менен эмне жумуш алып барыш керек. Даже айыл өкмөттүн өзүнүн аппараты менен кээ бирде ушул жумушту алып барыш аябай кыйын да. Ошон үчүн эми менин бир сунушум ошол кайра эле жанагы регламентке киргизип, ошол этика комиссиясы муну кайра карап чыгыш керек. Анан кандай кылып жоопко тартабыз, ошонун бир эмесин, санкциясын иштеп чыгыш керек экен да. Эми мандатын алып кое албайбыз, конечно, да. Бул эме да. Атадан кийин бюджет комиссиясынын иш планы керек болуп жатат. Ой, Насип эже, саламатсызбы, кандайсыз? АТРден кийин эми азыр аябай кыйын. Силерде эми АТР бүттү. Бизде болсо АТР бүт элек. Биз өзүнчө эле бюджеттерди бекитип эле өзүбүз менен өзүбүз баратабыз. Анан 1-апрелге чейин деп азыр чыкты, көрдүңөр. Андан кийин биригип катронса кандай болот? Пока такыр белгисиз болуп атат да. Анан азыр мен силерден кийин бюджетный комиссиянын иш планында эмнелерди киргизиш керек деп сурап атат окшойсуз, менин оюмча. Насип эже. Анда эгерде биринчи очередте ошол муниципалдык, эгерде ошондой болуп аткан болсо, ошол бюджеттик комиссиянын иш планына биринчи очередте муниципалдык менчиктердин реестри такташыңар керек. Эмне бар, эмне жок да, ошол эмне байлык бар дегендей. Экинчиден ошо техниканы да такташ керек, социалдык объектилерди такташ керек. Жайыттын баягы жайыттын, анан мамлекеттин жеринин, муниципалдык жерлердин жанагы эмесин, газын, гектар канча экенин такташ керек да. Жеке менчиктер канча бар экенин такташ керек, ошол байлыкка тиешелүүлөрдү. Ушулардын баардыгын иш планга киргизип, анан мындай өзүнчө бир целый список кылып коюш керек, Насип эже. Анан ошону азыр сиз төрайым эмессиз, башка ошо төрайымга ошону бересиз, ошол катты, ошону тактап бериш керек да. Бюджетный комиссия ошону алып, ошону негиз кылып, анан ошонун үстүндө иштейт да.
ошон үчүн ошолорду киргизсеңиз аябай жакшы. Анан бюджеттик угууну, бюджеттик талкууну, бюджеттик эме жанагы иштеп чыгууну, анан бир жылда 4 жолу деп койгула, сөзсүз түрдө жанагы туруктуу комиссиянын жыйындарын койгула. Анан баягы арыз даттануулар түшкөндөрдү карап койгула. Анан баягы бюджетте бир нерсени, мисалы бизде таза суунукуна жылга аябай көп акча кетип атат. Анан биздин бюджетный комиссия ошо выездной чыгып көрөбүз дешти да. Анан выезднойго барып келишти. Анан азырынча мен 2 жолу ушу жер маселеси боюнча бизде частный компаниялар жерди алып жана жердин трансформациясы боюнча маселе болду эле, ошол жака выезднойго барып келдим. Бизге убактылуу комиссия түзүлүп, ошого жетекчи төрайым болуп. Ошондо